Бакыт мен биякта неме болот деп кайра келбеди комнатага. Мен баштайм же силер баштайсызбы? Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары? Сиздер менен көрүшүп жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин вебинардын кымбаттуу катышуучулар, микрофонуңуздарды өчүрүп турсаңыздар. Бүгүнкү вебинардын темасын биз азыркы учурдагы абалга байланыштуу стресс жана ошол стрессти азайтуунун кандай жолдору бар деген темага вебинарды биз багыттап жатабыз. Бүгүнкү вебинардын коногу психолог жана тренер Айгүл Аликанова. Биз сизге анда сөздү берсек, Айгүл, башында Айгүл айым бизге стресс жөнүндө жалпы маалыматты берет. Андан кийин тест өтөбүз, тесттин жыйынтыгын талдайбыз. Андан кийин суроо жооп. Бүгүнкү вебинар жалпысынан форматы суроо жооп. Анда Айгүл айым, мен сөздү сизге узатсам. Рахмат, саламатсыңарбы? Бүгүнкү вебинарды тесттен баштасак деп турам. Азыр мен чатка тестке шилтеме таштап койдум. Азыр барыңыздар ошол тесттен өтсөңүздөр, тест көп болсо бир 3 мүнөт убакыт алат. Анан өткөндөн кийин жыйынтыкты басканда жыйынтык чыгат. Ошо жыйынтыкты багы телефонго скриншот деп коет. Скриншот кылып сактап койсоңор, кийин мен азыр тесттен кийин ошол бул тест эмне үчүн, эмнени аныктайт? Бул стресс силердин азыркы учурдагы стресстин деңгээлин аныктайт. Биринчиден, экинчиден силер стресс учурундагы жүрүм турумуңардын типин аныктайт. Ар бир адамдын өзүнө жараша стресс убагында жүрүм турум типи бар. Ошол типти аныктайт. Ошон үчүн сактап койсоңуздар, шилтемени мен азыр дагы шилтеме менен өтүп, азыр 19:07 болду. Саат 19:10 жолу кайра баштайлы, 3 мүнөт берели тестке. Макул.
Тестти өтүп бүткөндөн кийин плюс деп чатка жазып койсоңор өтүп бүттүк депчи. Көпчүлүк өтүп бүткөндөн кийин баштай беребиз. Айгүл, дагы бир жолу тактап алсак, аягында результат деген кнопка чыгат экен. Бүт суроолорго жооп берип бүткөндө ошол экранды анан скриншот катары өзүбүзгө сактап калалы, Результатты баскандан кийин жыйынтык чыгат, ошо жыйынтыкты анан сактап коесуңар. Мына количество баллов дегенде, макул. Анда баштай берели, мен жалпы маалыматтан баштай берейин, көпчүлүк өтүп бүтүп калды окшойт. Негизи стресс бул адамга талап жаратуучу бир кырдаал. Анан адам сөзсүз түрдө ошол кырдаалга жооп берет. Бул стресс реакциясы же стресс жообу деп аталат. Анан кандайдыр бир кырдаал менен жолукканда көбүнчө адам аны коркунуч катары кабыл алат. Стрессти адам коркунуч катары кабыл алат дагы. Стресске кабыл болгондо биздин организмде автоматтык түрдө реакциялар башталат. Бул көбүнчө автономдук нерв системасы бул реакцияларды мындай контролировать этип турат да. Ошол мисалы үчүн жүрөк тез иш согуп баштайт, пульс көтөрүлөт, тердеп баштайт адам. Ошол реакцияларды биз өзүбүздүн эркибиз менен контролго албайбыз. Бул автоматтык түрдө кетет. Анан баягы кырдаалдын коркунучу азайганда, стресстин коркунучу азайганда, баягы пульс азаят, жүрөк акырын согуп баштайт, бүт баары басаңдай баштайт. Бул дагы автоматтык түрдө болот. Ошон үчүн биринчи учурда стресс учурунда адам эки реакциясы бар: качып кетүү же катып калуу. Анан мурда билесиңерде, илгери замандарда көбүнчө ошо стресс болгондо бул баягы жаныбарлар менен жолукканда адамдар же качкан, же ошо менен күрөшкөн. Анан азыркы учурда биз көбүнчө стресс учурунда күрөшө албайбыз, же качып да кете албайбыз. Көбүнчө туруп калабыз. Себеп дегенде, мисалы үчүн, чоң адамга каяша сүйлөй албайсың, аялдар күйөөсүнө сүйлөй албайт, же болбосо иштеги, жумуштагы башчысына сүйлөй албайт. Ушундай көп кырдаалдарда биз качып да кете албайбыз, уруша да албайбыз дагы. Ошондуктан ичибизде баягы булчуңдар кадимкидей чыңалып, напряжение деп коет, чыңалып, ошол чыңалуу ичте калып кала берет да. Негизи өзү жаратылыштын закондору боюнча ар бир стресске кабыл болгондон кийин ошол чыңалууну бир аз таштаган жакшы да, разрядка деп коет. Бирок азыркы учурда биздин коомдо ошол разрядка, чыңалууну таштоо болбой жатат. Биз көбүнчө ошол напряжениеде жүрө беребиз. Булчуңдар чыңалат, ичибизде баягындай напряжение болуп, адамдар жүрө берет дагы. Анан ошондуктан кийин ооруп калуу, анан кийин көбүнчө ошо ооруга кирип кетет. Же болбосо көбүнчө эле ошо ооруга кирип кетет да. Биздин баягы азыр мына коронавирустан эмне үчүн жаштар көп өтүп кетет? Себеп дегенде жаштарда оорулар көп. Ошондуктан ушундай болуп атат. Экинчиси, ошол коркунуч менен жолукканда
Азыр мисалы үчүн силер ойлоп атасыңар да, коркунуч десе бул мисалы үчүн өтө коркунучтуу ситуация. Жок. Азыр мисалы үчүн эртең менен жаңылык уктуңарбы, мынча адам коронавирустан каза болуптур. Бул дагы коркунуч ситуация. Бул дагы стресс болуп эсептелинет да. Ошону укканда эле адам корко баштайт. Бирок бул жерде реальный коркунуч жок дагы. Бул баягындай биз контролдой албай турган коркунуч да. Мисалы үчүн биз билбейбиз да кайсыл убакта жаштарда деле оорулар болуп атпайбы азыр. Жаштар өтүп атпайбы, 30 жаштан 45 жаш это жаш деп эсептелинет. Карылар бул 70 жаштан кийинки деп эсептелинет да. 70 жашка чейин, 65 жашка чейин жаш деп эсептелинет. Чет мамлекетте, по крайней мере, ошондой. А бизде именно ошо жаштар өтүп атат да. Азыр 45, 55 бул жаш деп эсептелинет. Ошон үчүн ошол коркунуч болгондо биздин денебизде өзүбүздүн баягында железы деп коет, ошолор гормондорду чыгарат. Анан кортикостероиды деген гормондор бар, кортизол. Любой стресс учурунда ушул кортизол иштелип чыгат дагы. Анан кийин эгер стресс кырдаалы өтө көп чозулуп кетсе, мисалы үчүн азыр биз марттан баштап азыркы ушул убакытка чейин биз күндө стрессте жүрөбүз деп айтсак болот да. Ошондо кортизол тез иштетилип баштаганда адамдын ички органдарына зыянын тийгизет, терс таасирин тийгизет. Ошон үчүн баягы кичинекейинде мисалы үчүн көпкө чейин зомбулукка кабыл болгон балдар кийин аябай кыйын да немеси болушучу, кайра восстановление болушу себептегенде көп узак убакытта кортизол чыгып, кортизол и даже мээнин өсүшү, балдардын мээнин өсүшү бир аз башкача болот. Ошондуктан буну эмне үчүн айтып атам? Мисалы үчүн стресс болгондо силер ошону түшүнүшүңөр керек да. Көп нерсе автоматтык түрдө кете берет. Биз бир гана жолу, ошону басаңдатыштын жолу бул дем алуу техникалары. Сөзсүз түрдө дем алуу техникалары деп жазсаңар деле Google'дан чыгат. Азыр болбосо мен да айтып кетем. Дем алуу техникалары, физикалык активдүүлүк, анан мисалы үчүн терс кабарларды азайтуу. WhatsApp рассылкалар, же болбосо Facebook'тан, социалдык тармактагы жаман мындай далили жок маалыматтарды укпоо, же болбосо аларды блоктоп, өзүңөрдү керектүү гана маалымат менен кандай десем, камсыз кылуу. Азыр мен бир презентацияны көрсөтөйүн, ошондо силер өзүңөрдүн стресске болгон реакцияңарды түшүнөсүңөр, анан азыркы учурда кандай стресс болуп атканын дагы түшүнсөңүздөр болот. Так. Болду, көрүндү баарыңарга. Азыр баарыңарда мындай результат чыкты да. Жалпы результат, мисалы үчүн жалпы результат бул бардык симптомдордун белгилеринин жыйынтыгы да. Ал жерден биз жалпы стресстин деңгээли кандай экенин билсек болот. Ал жерде түшүндүрмөсү бар. Анан белгилер 4 типке бөлүнөт. Интеллектуалдык, жүрүм-турумдун белгилери, эмоционалдык жана физиологиялык. Интеллектуалдык белгилер жана жүрүм-турум белгилери бир аз жеңил белгилерге кошулат да. Мисалы үчүн баягы кээ бир адамдар аркылуу адам стресске кабыл болгондо ар кандай реакция берет. Мисалы үчүн кээ бирлери көп ойлоно баштайт. Терс ойлор келип, көп ойлоно баштайт. Кээ бирлери мисалы үчүн жүрүм-туруму өзгөрөт. Кандайдыр бир жаман иштерди жасап коюшу мүмкүн. Же болбосо мисалы үчүн баласын уруп коюшу мүмкүн. Ушуга окшогон жүрүм-туруму өзгөрөт. Кээ бирлери эмоционалдуу болуп калат. А кээ бирлери кадимкидей физиологиялык белгилер пайда болуп, ооруп башташат. Ошондо мисалы үчүн физиологиялык белгилер оор болуп эсептелинет. Себеп дегенде организм уже баягы стресс өтө көп болуп, биздин жашообузда өтө көп болуп кеткенден кийин гана баягы белгилер физиологиялык белгилерге өтө баштайт да. Ошондуктан анан 0-дан 4-кө чейин балл алсаңар, бул маанилүү эмес деңгээлде жакшы дегенди билдирет. 5-тен 8-ге чейин орто деңгээл,
Анан 9-дан 12-ге чейин бул маанилүү деңгээлде азыркы учурда бир аз стресстин деңгээли көбөйүп кетиптир дегенди билдирет. Анан эгер байкасаңыздар, эмоционалдык белгилер, мисалы үчүн эмоционалдык белгиден бул тестте мен баягы башка бирөөнүн платформасында жасагандыктан 0,5 балл кошуп коюшуңар керек да. Бул азыр эми көп деле маани бербейт, бирок мисалы үчүн 5 балл алсаңыздар, 2,5 балл кошуп койсоңуздар, ошондо силердин эмоционалдык белгиңер 7,5 балл болот да. Физиологиялык белгилер көбүрөөк эсептелинет. Физиологиялык туура эле чыгат. Ошондо азыр эмоционалдык эле белгиңерге ошол алган балдын жарымын кошуп койсоңор, ошондо туура болот. Мисалы үчүн 4 алсаңар, 2-ни кошуп койсоңор, значит эмоционалдык белгилер 6 болуп эсептелинет. Анан ошол кайсы белги көп болсо, демек силердин организмиңерде ошол система көбүрөөк жооп берет, көбүрөөк реагировать этет да. Айтып атпайм, кээ ошо интеллектуалдык көбүрөөк болот, кээрлерде эмоционалдык. Ошого карап силер кийин стрессти азайтуунун техникаларын тандаса болот. Мисалы үчүн эмоционалдык, мисалы үчүн интеллектуалдык белгилерге өзүнө жараша техникалар бар. Жүрүм турумга жараша өзүнүн. Бирок бизде кыргыздарда жүрүм туруму көбүрөөк болуш керек. Ошо жүрүм турум көбүрөөк болгондуктан дагы азыр баягы антибиотиктердин таблеткаларды туура эмес колдонуу дагы ошодон болуп атат да. Паникага алдырып эле барып эле кыймыл жасаш керек да. Бизде кыргыздар көбүрөөк кыймыл жасай башташат. Ошого барып эле бирдемкелерди ичип, бирдемкелерди кылып, нары бери басып, ушундай көп немени жаратып коюп атат. Бирок азыркы учурда стресс, мисалы үчүн, муну кийин айтып кетейин, мен дагы кийинчерээк азыр айтып кетем. Анан ошо стресске реакцияда 2 тип бар, А, Б деп коет. Анан кошумча подтип А, подтип Б деп дагы айтылат. Бирок 2 негизги тип бул А жана Б. А типтегилер булар жарышууну жактырган адамдар, жумушту тез аткарат, тез кыймылдашат, тез тамак ичишет, мисалы үчүн ийгиликке жетишүүнү жактырышат, контролду жактырат. Бирок ошол өзүнүн жашоосуна жараша стресске да көп чалдыгат. Анан бош убакытты жактырбайт, аны жумуш менен тез мындай башка иштер менен толтурууну каалайт. Ийгиликтин дагы сандык тарабын жактырышат да. Мисалы үчүн мен мынанча китеп окудум, же мен мынанча кылдым деп сан жагын көбүрөөк айтышат. Тип Б бул көбүрөөк жайбаракат, жарышууну анча каалай беришпейт. Жумушту дагы бир аз жай аткарат, жай басышат, жай тамак ичишет, жай кыймылдашат. Ийгиликке жетишүүнү каалайт, бирок мындай жарышсыз да, өзлөрүнүн бир темпинде жүрө беришет. Контролду жактырбайт, стресске аз чалдыга турган кырдаалдарда жүрүшөт көбүнчө. Анын өзүн анча көрсөткөнгө ашыгышпайт. Ошондо азыр типиңер билинди да, мисалы үчүн тип А же болбосо Ага жакын, анан тип Б Бга жакын. Ошондо бул тип жакшы же бул тип жаман деп айтуу туура эмес. Ар бир типтин өзүнүн плюс да, минус жактары болот. Мисалы үчүн А типтегилер көбүнчө ийгиликке көп жетишкен адамдар да, себеп дегенде алар көп жумуш кылып атпайбы, көп нерсеге жетишкенге аракет кылып атат. Бирок ошол эле учурда бул изилдөөлөр менен далилденген жүрөк оорулар көбүнчө ошо А типте көбүрөөк болушу мүмкүн да, себеп дегенде баягы стресс учурда көп жүргөн үчүн акырын бара ошо жүрөккө нагрузка келет. Б типтегилер мисалы үчүн ичинде катышы мүмкүн да, эмоцияларды ичинде катып айтпагандыктан, мисалы үчүн алардыкы башкачараак, ички органдар көбүрөөк неме болушу мүмкүн. Анан дагы тип С деген бар, онкозаболеванияга предрасположенный деп айтылат. Мен аны бүгүн кошподум, ал бир аз башка, бирок негизи стресс болгондо биз эмоцияга толуп калабыз да, жиңибиз келет, бакыргыбыз келет, ыйлагыбыз келет. Ошол учурда стрессти туура эле биз мындай эмоцияны эле туура чыгарышты үйрөнсөк, туура техникаларды эле колдонушту үйрөнсөк, анда ушул нерсени мындай качууга, кандай десем, ушул нерсени болбоого жеткирбегенге аракет кылса болот да. Анан негизи азыр биз жашап атканда биздин жашоо энергиябыз бар да. Жашоо энергиясы бул ушу күнүмдүк иштерге кете турган энергия, окууга, жумушка, ден соолукка, айлана чөйрө менен баарлашууга, ушу бүт баарына биздин энергиябыз жумшалат. Анан мисалы үчүн нормада биздин энергия
өткөн чакка, учур чак, келечек чакка тегиз бөлүнүш керек дагы. Анан кандайдыр бир чоң бөлүмү күнүмдүк багындай творчество деп коет, жакшы мындай жумуштарга жөнөтүлө турган энергия болуш керек. Бирок биздин көп учурда мындай болуп калат да биздечи. Мисалы үчүн байкасаңыздар, мына көк менен бул өткөн чакка көбүрөөк энергия жумшалып калат. Мисалы үчүн адамдар мынтет го, кандайдыр бир кайгыруу окуя болуп өткөн болсо, ошону кайра ойлой берет. Мисалы үчүн бала чагында жаман нерселер болсо, ошону кайра ойлоп, ошо менен кечки алек болуп, мисалы үчүн эртең менен күйөөсү менен урушса, кечки ошону ойлонуп жүрөт. Өтүп кетсе деле ошону ойлоно берген адамдар бар да. Ошондо багы күнүмдүк энергиянын көпчүлүгү өткөн чакка кетип калат дагы. Азыркы учурда кыймыл аракетке энергия жетпей калат. Ошон үчүн багы алсыз сезип, мен депрессия кабыл болуп калдым деп ошого өзүнүн ушундай сезген себеби ушудан болот. Же болбосо экинчиси, келечекке, азыркы учурда баары коронавирустан коркуп атат го. Бул келечектен коркуу. Мисалы үчүн коронавирус бизге келе элек, бирок биз коркуп баштадык. Себеп дегенде, эмне газетадан, телевизордон, соц тармактардан бизге айтып атпайбы, мындай болот экен, тигиндей болот экен деп. Ошого ал келе элек жакта эле коркуп баштаган. Мисалы үчүн экзаменден корксо же келечекте багы бул элек нерседен корксо, ошого көп энергияны жумшайт дагы, багыдай эле күнүмдүк энергия азаят дагы, көп нерсе келечекке. Келечек эмне болот, кандай болот деп, келечекте жашаган адамдар бар да, бүгүнкү күн эмес, келечек менен жашаган адамдар бар. Ошондо анан көбү дагы эмне деп атат, чем күткөндөн көрө, андан көрө бир ооруп чыкканымда жакшы дегендер да көп болуп атат да. Бул дагы ошол тревоганын, тынчсыздануунун бир ошондой жок кылуунун бир немеси, способу, бир немеси. Бирок ошол энергияны туура багыт, туура мындай бөлүштүрүү үчүн кандайдыр бир ошо техникаларды колдонуп үйрөнүш керек. Анан азыркы учурда современная психотерапия, азыркы психотерапия көбүрөөк багы чыгыш философиянын принциптерин алып, ошолорду алып, кандай десем, мындай адамдын өзүнүн ичинде резервтер бар. Адамдын өзүнүн ичинде кандайдыр бир ар бир адамдын ичинде ресурстар бар. Мисалы үчүн адам стресске кабыл болду, демек ошого жараша күчү бар. Ошону ошол стресстен чыгып кеткенге. Ошол азыркы современное направление mindfulness деп коет. Ошол адамдын ичинде болгон ресурсту иштетип, ошол адам өзү менен өзү ошол стресстен чыгууну үйрөтүүгө жардам берет. Анан азыркы дагы багыттар, стресс бул биздин жашоонун бөлүгү, андан качпаш керек. Аны туура кабыл алууну үйрөнүш керек деп айтат да. Азыр муну неме кылып көрөйүн. Демек ошол азыркы багыттар, психотерапиянын багыттары, стресс бул биздин жашоонун бөлүгү, андан качуунун кереги жок. Аны туура кабыл алууну үйрөнүш керек. Стресстен биз качып кете албайбыз. Чүнкү стресске кабыл болбогон адам жок болсо керек. Баарыбызда бар. Анан ошону кабыл алууну үйрөтөт. Анан кабыл алганда дагы бизде кандай болуп атат? Бизде өзүбүздүн элибизде баягы адаттар бар да, бизде мисалы үчүн бала ыйлаганда, кичинекейинде ыйлаганда биз ыйлаба дейбиз го. Ыйлаба деп баягы сезимдерин басып коебуз да. Анан ошо бизде маданият ошондой болгондуктан бизде адамдар сезимге көңүл бурбайт. Сезимге көңүл бурбайт дагы, сразу кыймыл аракет жасаганга аракет кылышат. Ошондуктан, бирок негизи сезимге көңүл бурууну, ошону үйрөнүш керек. Азыр мен эмне сезип жатам? Мен мисал келтирип кетейин, баягы күнү коронавирус ушундай экен, коронавирус ооруп бүткөндөн кийин 5 жылга чейин адам мындай болуп ооруйт экен, ушу жаман жаңылыктарды окугандан кийин байкадым да, бир аз мындай мына жерлерде, мына өпкөнүн аралыгында бир аз оору пайда болду. Мен өзүмдү отслеживать этип атпаймынбы, кандай симптомдор болуп атат. Ошол ооруп баштады да, мен муну түшүнүп атам. Бул жөн эле паника, бул психологиялык негиздеги паника болуп атат да. Негизи өпкөнүн арасында оору жок.
Азыр бизде 80% жеңил форма менен ооруш керек деп атат го. Азыр 80% элде паника, психологическая базада болуп атат да, коркуп эле. Анан элестетсеңер, эгер мен психолог болуп ошол симптомду өзүмдө байкасам, анда башка адамдарда андан да көп симптом болуп атат да. Ошого биринчи ошону түшүнүш керек. Мисалы үчүн көп симптомдор баягы дем ала албай калдым, кыстыгып кетип атат, аба жетпей кетип атат деген бүт баары ошол психологиялык негизде болуп атат. Себеп дегенде коркунуч пайда болуп атат. Мен өлүп калсам эмне болот, мен мынтип калсам эмне болот деп ошондой коркунуч көп пайда болуп атат да. Анан кандай жолдору бар? Биринчиси бул дем алуу. Эң жөнөкөй, бирок чындыгында биз аз аткарабыз муну. Дем алуу техникаларын жасаганда түз отуруш керек, же болбосо түз жатыш керек. Анан мындай башка адамдар жок, же болбосо башка адамдар кийлигишпей, алар менен сүйлөшпөш керек да, дем алуу техникаларын жасап атканда. Бирөө менен сүйлөшпөй туруп, акырын отуруп жасап алыш керек. Бүткөндөн кийин анан сүйлөшүп башташ керек. Эгер дем алуу техника жасап атып сүйлөсөңөр, силер сознание мындай эсиңерди жоготуп коюшуңар мүмкүн. Ошон үчүн тынч абалда көбүнчө жатканда кылса болот, кечкурун жатканда. 1-2-3-4кө терең дем алыш керек мурду менен. 1-2 секунд задержка, токтоп туруп, анан 1-2-3-4кө кайра чыгарат, бирок акырын чыгарыш керек. Дем алууга караганда демди чыгаруу бир аз узунураак болуш керек. Ушул эле нерсени бир подход жасаганда 7 жолудан кылсаңыздар, ушуну эле жасасаңыздар, мындай байкайсыңар да, дем алуу техникалар эмне үчүн жасаш керек? Биринчиден, ички органдарга, азыр мына өпкөгө, ички органдарга кислородду көбүрөөк жеткирет. Биз негизи жөн жүргөндө бизде поверхностное дыхание деп коет да, биз терең дем албайбыз, биз мындай на поверхности эле дем алып жүрө беребиз. Терең дем алуунун техникаларын үйрөнгөндө ич жүздөгү органдарга кислород көбүрөөк жеткирилет. Анан мисалы үчүн баягы элдин алдында көбүнчө чыкканда үйрөтөм да, мисалы үчүн элдин алдында чыкканда баягы неме болушат го, баягындай толкундануу болот го. Ошондо мен айтам да, 3-4 жолу дем алуу техникасын кылса, кадимкидей жүрөк соккону азаят, кадимкидей баягы кол титиребей калат, ушундай автоматтык түрдө баягы өзүнүн организмине жардам берет. Бир аз мындай тынч болгонгочу, тынчтанганга. Ошон үчүн техника дыхательный, азыр эми коронавируска да байланыштуу дем алуу техникаларын айтып башташты, бирок негизи дем алуу техниканы балдарга үйрөтүп, өзүңөрдүн күнүмдүк жашоодо практикага киргизип алсаңыздар, бул аябай сонун нерсе да. Вот. Биринчиси бул. Экинчиси, ичибизде баягы, эми биз кыргызбыз го, кыргыздарда баягы сезимдерге мындай тоскоолдук тыюу салынган үчүн бизге мындай айтуу кыйын. Мен мындай сезип атам, даже вот байкасаңар, мен ачууланып жатам деп биз сүйлөбөйбүз да. Бизде ачуулануу деген сөз литературный эле баягы адабий эле тилде да, көбүнчө биз жиним келди деп сүйлөйбүз, жин келди. Негизи ошол кандай эмоцияны сезип жатсаңыздар, ошону айтканга үйрөнүш керек. Ошону мисалы үчүн азыр мен жиним келип жатат, азыр мен мындай болуп жатам. Акырын ошо өзгөрүү болот да. Анан мисалы үчүн көбүнчө азыр эмне болуп атат? Ошо паника болуп атат, эмне болуп атат? Адамдар аны мындай признавать этпей эле, жок меники жакшы эле дегендер бар, же болбосо слишком көп паниковать этип кеткендер бар да. Анан ошол сезимдерди признавать, кандай болуп кабыл алууну үйрөнсө адам, ошондо мынчалык көп терс таасирин тийгизбейт да. Мисалы үчүн күндө жаман ойлор каптаса, биз эмне кылабыз? Ал жаман ойлордон качып кеткенге аракет кылабыз да, бирок ал ойлор биздин башыбызда болуп атпайбы, биз алардан кача албайбыз да. Ошол жаман ойлордун эң жаманы, мисалы үчүн жаман кырдаалдан качып кетсе болот, жаман кырдаалдан качып кетсе болот, а жаман ойлордон качып кетүү болбойт. Ошондуктан кечирип коесуңар. Жаман ойлордон качып кетүү болбойт. Ошондуктан ойлордун бир гана жолу бул жөн эле ойлорду кабыл алуу. Жаман ой болобу, жакшы ой болобу, негизи психологдор ошо менен эле иштейт да, жөн эле кабыл алуу. Келе канчалык, мисалы үчүн бир күндө жетишсиз болушу мүмкүн. Кабыл алып, ооба мен азыр чарчап жатам, ооба мен азыр жиним келип жатат, ооба мен азыр капаланып жатам. Хотя бы өзүңөрдүкүн кабыл алышты үйрөнсөңөр, бирөөнү айтпай эле койлу, себептен бирөөнү бирөө түшүнүш кыйын. Ошондо акырын баягы адам ошого үйрөнүп кетет. Вот.
Анан дагы бир нерсе физикалык активдүүлүк. Мисалы үчүн бизде ошо физикалык активдүүлүк бизде жакшы иштейт. Бизде стресс болсо биз барып иш кыла коебуз го, ошол дагы жакшы. Негизи иш кылып баягы ойду бир нерсе менен але кылган дагы жакшы. Анан ошол эң жакшы башкысы жаман жаңылыктардан, мисалы үчүн мен 2 жыл болуп калды. Жаңылык баягы маалыматтык агентстволордун же болбосо фейк маалыматтарды берген ошол бүт баарын өчүрүп салгам да Facebook'танчы. Себеп дегенде баары деле досторум бөлүшөт, ошо мен баары окуймун. Андан көрө зачем мага 2-3 кайра адам жазганы деп, ошон керек эмес нерселердин бүт баарын өчүрүп эле салгам да. Себеп дегенде күн ичинде бүт бардык сиздер окуган, көргөн маалыматты обработка кылат түн ичиндечи. Анан керек болбоо мээге баары бир ал өзү талдабайт, ал кабыл ала берет. Ошондуктан мисалы үчүн өзүңөр дагы бир аз талдап, керек эмес материалды кереги жок анынча уккан. Мисалы үчүн азыр чет мамлекетте бизде азыр эмне болуп атат? Каалаган нерсени чыгарат. Керек болсо жылдыздар, шоу бизнестин жылдыздары диагноз коюп, андай рекомендацияларды берип атат да, бул туура эмес. Мисалы үчүн мен деле жазып койсом болот, мынаны ичкиле деп, бирок мен врач эмесмин, мен ошону түшүнүп турам да, бул туура эмес. Ар ким өзүнүн ишин аткарыш керек да. Врачтын, психологдун. Керек болсо мамлекет мындай чакырыш керек. Терс маалыматты азайтайлы депчи. Биринчиден бул керек болду, баягы терс маалыматты уккандан кийин аны элдер ишенип баштады да, өлгөндүн санын уккандан кийин аны маска тагып баштады. Азыр Бишкекте мисалы үчүн баардыгы маска тагып жүрөт. Азыр күн ысык, көчөдө эч ким жок жерде бир киши кыйналып маска тагып кетет да, а бир ай мурун эч ким такпай атат эле да. Ошондуктан бир чети бул жакшы болду, бул маалыматты укканда адамдар түшүнүштү. Оор ситуация болуп атат экен, изоляция кылып маска тагып баштады. Бирок бир кандайдыр убакыттан кийин адам чарчап калат да, кайра эле жаман маалыматты көрсө чарчап калат. Ошон үчүн мамлекет да муну көзөмөлдөш керек. Эми ким көзөмөлдөйт билбейм. Эгер мамлекетке ишенич жок болсо, анда биз өзүбүзгө жардам беришибиз керек. Өзүбүз, мисалы үчүн, мен бир дагы жаңылык коронавирус жөнүндө окубадым. Себеп дегенде көбүнчө Россиянын сайттарын бөлүшүп атышты. Мен аларга ишенген жокмун да. Анан ошондо мартта бир Эркин Жаманбаевдин бир видеосун уктум. Жакында 2-3 видео чыгарды, ошону уктум. Ошол эле жетиштүү болду да. Ушул магачы бул илде эгер хронический оору жок болсо 80% адамда жеңил эле өтүп кетет. Калгандарында осложнение болушу мүмкүн. Ошо мындай маалыматты да туура кабыл алышты үйрөнсөк, анда биз ошол ооруну да тез жеңебиз деген ойдомун да. Ошол мен айта турганым ушул, эгер суроо болсо берсеңиздер болот. Айгүл айым, сизге чоң рахмат. Сиздин биринчиден түшүндүрүп кеткениңиз, анан муну тестти жазганыбыз дагы абдан бизге пайдалуу болду. Чоң рахмат. Мен биринчи суроону берип кетсем, уруксат берсеңиздер. Айгүл, сиз мына стресс боюнча көптөгөн кеңештерди бердиңиз. Ага рахмат. Бир суроом бул тип А, анан тип Б деп көрсөтүп кеттиңиз го. Ошол жерде мына тип А дагыларга жана тип Б дагы стрессти кандай кабыл алышат? Мисалы үчүн тип А дагылар стресске көп чалдыгышат экен, негизи эле жашоосунда. Тип Б дагы инсандар, адамдар стресске аз чалдыгат экен. Ошого сиз кандай кеңеш берип кетет элеңиз тип А дагы инсандарга? Тип А дагы инсандар мындай жарышууну жактырат экен, дайыма активдүү экен, жумушту тез аткарат экен, ийгиликке жетишүүнү аябай жактырышат экен, стресске бирок жашоосунда көбүрөөк чалдыгат экен. Ушул тип А дагыларга кандай кеңеш бере алат элеңиз? Мисалы үчүн азыркы учурда стресске кандай басым жасаш керек стрессти азайтууда? Негизи А типтегилер мисалы үчүн мындай болот да. А тип, Б тип бирдей эле чалдыгат, бирдей элечи, бирок Б тип көбүрөөк качканга аракет кылат. Мисалы үчүн бир стресске 2 типтеги адам жолукса, аны дароо жолун издеп баштайт ошол проблеманы чечүүнүн. А Б болсо бир аз убакыт берет өзүнө, качат.
бизде качкан адамдар көп да. Мисалы үчүн президент азыр качып атпайбы? Ал бул Б типтеги адам да, качат көбүнчөчү. Анан биринчи ошол эми ошол Б типтегилер качат, анан качып, анан кийин стресс ситуациясы аларга мындай жагымсыз болгондуктан азыраак ошого чалдыкканга аракет кылып качып башташат. Мисалы үчүн жумушту деле тандаганда Б типтегилер көбүнчө стресс азыраак жумушту тандашат. Мисалы үчүн А тип аларга баары бир да, алар тандай берет. Стресс жумуш болобу, стресс болбойбу, алар тандай берет. Себеп дегенде ошол стресс ситуацияда жүрүү аларга мындай жагымдуу да. Адреналин чыгат, ошодон алар мотивация алат, ушундай. Анан негизи А, Б деген да тип бар, экөөнүн кош ортосундагычы. Бирок ошондо деле бир типке көбүрөөк кандай десем, бир типте адамда мындай чистый типтер аз болот, көбүнчө ошо эки типтин кошулмасы. Бирок бир тип көбүрөөк болушу мүмкүн, экинчиси азыраак болушу мүмкүн. Анан ошо Б типтегилер көбүрөөк качат. Анан стрессте кандай рекомендациялар деп атасызбы? А типтегилер негизи стрессти өзүнүн жашоосунда бир аз азайтыш керек. Мисалы үчүн жөндөн жөн эле куруу, конкурировать этип бирөө менен кайра неме кылыштын эле кереги жок. Мисалы үчүн эгер өзү байкап атса, ошол ден соолугуна зыяны келип атса, анда бир аз стрессти азайтыш керек. Бирок аларга ошо стрессти азайтуу өтө кыйын да, алар ошол жашоого көнүп калган да. Мисалы үчүн интернетте деле байкасаңар, соц тармактарда баягы көп иштерди, жумуштарды аткарып жүргөн адамдар бар да. Алар ансыз жашай албайт. Бирок акырын контроль деп коет, они любят контроль. Мисалы үчүн көп ошондой жумуштарды аткарып, көп неме кылып жүргөн адамдар контролду жакшы көрүшөт. Анан алар багыны таштаса, алар бирдемкени контролдобой аткандай болуп калат дагы. Анан аларга мындай бир аз кыйын болуп калат. Бирок акырын жумушту мындай азайтса болот. Анан Б типтегилерге болсом, мындай деле рекомендация жок. Б типтегилерге наоборот, стресс учурунда чечкиндүү болгонду үйрөнүш керек. Мисалы үчүн кайра эле качып кете берсе, ал да туура эмес да. Кээ бир ситуациялар тез чечүүнү талап кылат, кээ бирлери мисалы үчүн туруп турууну талап кылат. Ошон үчүн мамлекеттин да курамын, аппаратты ушундай кылып түзүш керек. Ушул ар кыл типтеги адамдар болсо, бири мисалы үчүн качканда, бири алдыга жылат, бири-бирине баланс берип турат да. Ошон үчүн ушул дагы подбор кадров деген не зря да. Мисалы үчүн Америкада, чет мамлекетте бул нерсеге көп маани беришет. Бизде азыр мисалы үчүн президент өзү качып атабы, и жанындагы адамдар дагы мисалы үчүн айтпай атат да, сиз мындай кылышыңыз керек депчи. Жооп бере алдымбы же дагы суроо болсо берсеңиз болот. Рахмат. Азыр мына чатка суроолор келип жатат. Ошону биз ирети менен жооп сизге узата берсек, Айгүл, дагы суроолоруңуздар болсо чатка жаза бериңиздер. Ирети менен талкуулайбыз. А типтеги адамдар Б типке өтүшү мүмкүнбү? Бул суроого сиз жооп берип кеттиңиз окшойт, мындай таза өзүнчө бир мүмкүн. Жок, болушу мүмкүн. Себеп дегенде А тип кайсыл учурда, мисалы үчүн энеси А тип болсо, баласы Б тип болсо, бала көбүрөөк мындай А типке жакын болуп өсөт да. Себеп деги ата эне мындай талап кыла берет да. Муну кылбайсыңбы, тигиге жетишпейсиңби, мындай кылбайсың деп айта берет да. Бала ошол эненин сөзүнө дал келүүгө аракет кылат. Анан көпчүлүк балдар ошо А типке жакын болуп өсө берет. Кээ бир балдар бар, кичинекейинен эле айтышат го, мен сен айтканыңды кылбайм, мен өзүм билем дегендер бар. Алар ошо чистый тип Б менен кете берет да. Мисалы үчүн мен деле апам А тип, мен Б типмин да. Анан апам ошо А типке ылайык жумуштарды дагы неме кылып, ушундай неме, мен жок, мен агам ал мага туура келбейт, ал мага жакпайт, мен муну кылам, мен мындай кылышым керек деп. Кийин анан аягында апам айтканда, ошо сен өзүң тамдаганың деле туура экен депчи, сен өзүң жараша тамдаган турбайсыңбы, туура эле экен деп. Ушундай дагы болот да. Ошон үчүн бул жерде эми ата эне көп роль ойноп коет балага формированиедечи. Бирок Б тип бул темперамент да. Тип дагы көп нерселерден турат да. Анан темперамент чоң роль ойнойт. Мисалы үчүн темпераменти жай адамдар, аларды куусаң дагы, урсаң дагы алар мындай тез болуп кете албайт да. Алар жай ошо кыймылдай берет да. Бир жай кыймылдайт, бирок сапаттуу кыймылдайт. Ошон үчүн биз башка адамдын типине
типин кабыл алганды да үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы үчүн мен тез кыймылдасам, бирөө жай кыймылдаса, анын жай кыймылдаганын кабыл алыш керек. Көбүнчө ошо А типтегилер Б типти жаман көрүшөт да, мисалы үчүн ал жай кыймылдайт, же Б типтегилер А типти өтө эле шашыла берет депчи. Өтө кыйын да. Анан ошо биринчи өзүм дагы, анан башка бирөөнүкүн дагы кабыл алууну үйрөнүш керек. Анан эгер мисалы үчүн Б тип менен Ага иштеш кыйын болсо, анда Б тип менен иштешпей болуш керек. Себеп дегенде анын жинине тийерет айткан сайынчы. Бирок бир командада 2-3 тип болсо жакшы жумуш болот го деп ойлойм. Ооба, туура. Рахмат. Адам дагы кийинки суроону окуп койсом, адам стресске кабылбаш үчүн жагымсыз, кыйын кырдаалда кандай чараларды көнүгүүнү эске алыш керек? Азыркы учурда айтып кетиптир суроо берүүчү. Эми өлүм, ажыроо, жоготуу, азыр жоготуу көп болот азырчы ушул тапта. Жоготууда баягы 1 жыл немеге берилет да, горевание деп коет, баягы ичиндеги ыйды чыгаруу. Ошол 1 жыл ичинде өзү баягы 40 күн ошолор бекерден бекер немеде адат салтта жөндөн жөн белгиленип калган эмес. Ошо 40 күн, 7 күн, 3 күн, айттары бүт баары ошол кайра чогулганда, туугандар чогулганда ошол адамды эскерип, ошол немени, ыйды, горе ый болобу, ошону горевание деп коет, ошону баягы адамды жоготконун айтып, ошол ичтеги болгон нерсени чыгарууга жардам берет да, баягы кошоктору жардам берет. Анан азыркы учурда бизге баягы тыюу салып атпайбы немелергечи, адамдардын чогулуусуна. Азыр бир аз ушул дагы чоңураак ойлонуп коюшу мүмкүн. Адамдар кыйналат, бирок бизде соц тармактар бар, телефон бар. Телефон аркылуу сүйлөшүп, ичинде болгон нерсени айтып, мындай ичке сактабаш керек да. Мисалы үчүн ичиңерде адам жоготкондо мындай сүйлөшкүңөр келген адам менен, же болбосо азыр билбейм, психологдор кабыл алып атат, аксыз, же болбосо группалар болуп атат, ошондойго келип, ошол өзүнүн ичиндеги нерсени айтыш керек. Ичте калып кетпеш керек да. Эгер 1 жылдын ичинде адам кыйналса, бул дагы эчтеке эмес да. Себеп дегенде биринчи адам жоготкондон кийин жарым жыл отрицание деп коет. Адамдын өлгөнүн кабыл албай, жумуштарды жасап, активдүү болуп кетет кээ бирлер. Анан жарым жылдан кийин кадимкидей ыйлап, депрессия сыяктуу башталат. 1 жылдан кийин өткөндөн кийин деле баягы ошо депрессия болуп, ыйлап, ошондой боло берсе, демек процесс горевания не прошел. Адам ошол процессти өткөн жок. Анан кийин бара ошол депрессияга айланып кетет. Көбүнчө депрессияга кандай адамдар келет? Баягы 2-3 жоготуу болуп калгандар, же болбосо жаш кезинде атасын, апасын жоготуп, ошол менен күрөшө албай ошол калып кетет да, ошол ичинде калып кетет дегендей. Анан баягы сыртка чыгарып айткандан кийин кадимкидей адам жеңилдейт. Баягы мен немени көрсөтпөдүмбү? Баягы өткөн чакта жүрүп калат да, энергия өткөн чакка кете берет. Ошон үчүн кээде адам өзү ошол менен күрөшө албайт. Специалисттин жардамы керек болот. Билбейм, өлүм аябай татаал нерсе. Өлүмгө кабыл болгондо мен көп ушу менен иштедим да, көбүнчө ошо депрессияга сөзсүз түрдө өлүмдөн кийин келишет да. Биздин азыр маданиятта дагы, салтта ошол мындай бүт баарын тез бүтүрүп, мурда мындай туугандар менен отуруп, ошол адамды эскерип, сүйлөп, ыйлап, ушул нерсе да жакшы нерсе болгон да, как групповая терапия сыяктуу. Азыр бизде келип эле тез автоматтык түрдө бүтүрүп эле кетип калып атпайбызбы? Ошого адам ичиндеги нерсени айта албай калып атат. Мен бул нерседен 2 жолу башыман өттүм. Мен муну как бы мындай билем да, өзүмөн эле билем, кандай бүт баарын отслеживать этип, кандай болот. Психолог болгонго чейин өткөн, психолог болуп иштеп, опыт алгандан кийин болду. Экөөнү салыштырдым. Кыйын адамдаргачы, анан ошол ишке алаксып, өзүн жеңип кеткендер бар. Баласына алаксып, ушу бир нерсеге алаксып жеңип кетет. Кээ бирлери ошол нерсеге да алаксый албай калат да. Ошондо мисалы үчүн 100 адамдан 100 жакын адамын жоготкон адамдан 90 жакшы өзүн алып кетет. 10 адам мисалы үчүн депрессияга кабыл болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер байкасаңыздар, адам кыйналып атат, анда туура эле психологко же болбосо специалистке алып барыш керек. 90 адам бул мындай өлүм, бул биздин жашообузда стресс сыяктуу эле, бул естественный нерсе да. Эми кээде болот мындай неестественная смерть деп, эрте кетип калат адамдар. Бирок негизи адам өлүмгө даяр да. Адамдын организми өлүм менен күрөшкөнгө, өлүмдү кабыл алганга мындай мүмкүнчүлүгү же болбосо предрасположенность бар.
Ошо ичке калтырбай сыртка чыгарып айткан жакшы да, ишенген адам болсо. Сиздин сөзүңүз угулбай атат го. Бирөө менен бөлүшүү маанилүү, Ооба. Айгүл, сиз азыр абдан жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Менин байкашымча азыр көптөгөн психологдор демилге көтөрүп чыгыптыр, эме акысыз онлайн консультация өтүп жатыптыр. Сиз ошого көз карашыңыз кандай, Айгүл? Көбүнчө элдер ойлошот, психолог менен иштөө үчүн сөзсүз бир кабинетке психолог менен бетме бет, анан эч ким көрбөгөн, эч ким мындай байкабаган, эч ким укпаган бир кандай десем бир кабинет, офисине барып отуруп анан иштешүү деген бир ой бар да элдерде. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Азыркы учурда ошол берилген соц тармактарда жүрөт эме телефондору, контактторучу көптөгөн психологдордун. Ошого телефон чалып кайрылса, мындай жардам болобу элдерге, адамга? Ооба, сиз айтканыңыз туура, баары ошо кабинетти ойлошот экен. Биз дагы мындай сурамжылоо жүргүздүк да, анан көпчүлүгү ошо кабинетке барганды каалашат экен. Анан онлайн болсо ишенишпейт экен. Бирок азыркы учурда кабинетке баруу болбой атпайбы? Азыр ковид учурунда анан көпчүлүк психологдор Бишкекте, мисалы үчүн, региондордон чыга албашы мүмкүн, региондордо психолог жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн онлайн жакшы эле болот, онлайн ишенип барса болот. Себеп дегенде онлайн чыкканда психолог өзү бир кабинетте отурат, эч ким жок жерде. Анан силер ошо чыккан адам өзү жалгыз отура турган жерден чыкса жакшы да, көп ошо балдары, жакындары болгон жерден деле чыга алат да, ал туура эмес. Ошо эч кимди жок кылып, өзүңөр тынч болуп отуруп анан чыксаңыздар, ошол иш дагы эффективный болот, биринчиси. Экинчиси, мына ковидке байланыштуу паника атакалар менен чыкса, бул нерсеге 1-2 эле сессия жетиштүү, даже бир сессия жетиштүү да. Анан ал атакалар кеткенден кийин, же болбосо ошол бир аз тынчсыздануу жоголгондон кийин, ар бир маселенин, мындай ар бир проблеманын артында дагы бир проблема бар да. Мисалы үчүн, бүт баары жакшы болсо, адам анча коркпойт да. Эгер өзүнө ишеничтүү адамдары болсо, үй бүлөсү багындай ынтымак болсо, анчалык психологиялык проблема азыр чыкпайт. Эгер ошол психологиялык проблема чыгып атса, демек үй бүлөдө дагы бирдемке бар да. Мисалы үчүн, мен үй бүлөмө ишене албайм, ошон үчүн мен коркуп атам. Мисалы үчүн, мен же болбосо жалгызмын, күйөөм жок, ошон үчүн балдарыма коркуп атам. Мен өлүп калсам, кимге балдарымды таштайм. То есть ар бир паниканын артында, ар бир коркунучтун артында бир какой-то бир үй бүлөлүкпү же жеке инсандык проблема сөзсүз болот. Ошон үчүн биринчи сессиядан кийин экинчи сессия уже багы проблемаларды талкуулоо башталат. Анан көп учурда психологдор, мисалы үчүн, адам психологко келгенде, мисалы үчүн, мен башка нерсени өзгөртө албайм да. Мен кайненесин өзгөртө албайм, күйөөсүн өзгөртө албайм, аялын өзгөртө албайм, жумушунда начальнигин өзгөртө албайм. Мен только ошол адам менен иштеп, ошол адамдын жашоого көз карашын өзгөрүүгө жардам берем. Ал адам ошол өзүнүн жашоосуна көз карашын өзгөрткөндө, анан проблемалары жылып баштайт да, чечилит. Ошон үчүн өзүнө адамга көп талап болгон үчүн көбү чыдабайт да психологиялык консультациягачы. Себеп дегенде өзү өзгөрүш керек да, көбү өзгөрүүнү каалабайт да, көбү бирөө өзгөрсүн дейт да. Ошон үчүн негизи психологиялык консультация акысыз болсо эффективдүү болбойт. Ошон үчүн азыркы учурда психологдор 1-2 сессия эле кылып атканы дагы ошодон чисто симптомдорду снимать этиш үчүн. А дальше уже багы серьезная работа деп коет, серьезный иш турат да. Ага көбү даяр эмес. Мен иштегенде мен айттым да, 3 сессия келиңиз бесплатный. И анан дальше көрөбүз деп. Ошол 3 сессия мен убакыт белгилейм, мисалы үчүн среда күнү саат 5-те. Ошону белгилейсиңби? Ошол кийинки среда саат 5-те баягы адам келбейт да. Келбейт, мисалы үчүн, мен унутуп калыпмын, анан унутуп калыпмын депчи. Анан, естественно, уже сен дальше аны менен иштеп дальше кете албайсың. Анан мынтет, качан бошойсуз, же болбосо ошо 5-те чыкпайт дагы, түн ичинде жазат. Мен ушундай болуп кеттим. Ал уже болбойт да. Ошо убакыт белгиленди, ошол убакытта келип кеткенди үйрөнүш керек. Бизде ошо кыргыздарда ушул проблема да көп болуп калат да. Мисалы үчүн, төлөп келгенде эмнегедир кийинки среда келесиңби, ошо как положено ошол убакытта келет. Бул дагы адамдын ошол адам өзү салым жасап алса, өзгөрүү болушу кыйын. Бирок бесплатный дагы кыздар келип жүрөт, так келишет. Анан эмне үчүн убакыт белгилүү, мындай ченелүү.
Мисалы үчүн 1 саат, 2 саат отура бербейбиз. 50 мүнөт ошо 50 мүнөт. Эмне үчүн бул маанилүү? Бизде граница деген нерсе бар, бизде баягы бирөөнүн жашоосуна уруксатсыз эле кире беребиз. Биздин да жашообузга уруксатсыз бирөөлөр киришип берет. Ошонун бир токтотуунун бир немеси, ыкмасы бул ошол чектелүү убакта келүүнү үйрөнүү. Бирөөнүн убактысын сен бааласаң, бирөө дагы сенин убактыңды баалашты үйрөнөт. Анан жумасына бир жолу 1 саатты өзүңө бөлүүнү, мындай өзүңө бөлө алсаң, анда бирөөлөр дагы сени сыйлайт да. Көбүнчө бул аялдарга таандык да. Мен ишим чыгып калды, анан тиги болду. Мен түшүнөм, кайнене бар, бала бар. Бирок эгер 1 саат жумасына өзүнө мындай өзүнө көңүл бурганды үйрөнсө, анда башкалар дагы ошол адамды көбүрөөк сыйлай баштайт. Ошон үчүн коркпой бара бериңиздер, хотя бы мындай просто попробовать этиш үчүн да барып көрсө болот да, бул эмне экенин. Ошо. Туура, рахмат. Дагы суроолор келиптир. Кыргыз элинде кек деген түшүнүк бар. Кек сактоо деп атат окшойт. Кектен кантип арылуу керек? Кек деген бунун артында көп эмоция турат да. Жинге ачуулануу турат, капа болуу турат, же күнөө сезими. Бирок ошол көбүнчө бул жин келүү да. Бирөөгө биз капа болуп же жинибиз келип калса, анан кек сактайбыз да, жөн кек сактабайбыз го. А бизде ошол именно капа болуп, жинибиз келген эмоцияларга тыюу салынат да. Сен эмне жиниң келип атат, же болбосо эмне ыйлап атасың деп баланы басып коебуз го. Бала, демек мен жаман эмоциямды көрсөтсөм, бул туура эмес экен дейт дагы. Кадимкидей эле баягы өзүн токтотуп калат да. Бара ошол көп токтолуп кете берет. Ошон үчүн биринчи ошо балдардан башташ керек, балдарга тыюу салбаш керек. Кээ бир балдар бар го, ыйлай берет дешет. Ошо ыйлай берсе, канча ыйласа ыйлай бериш керек. Келип кайра кучактап, эмне болуп атат? Акырын ичинде ошо ый бар да, ошон үчүн ыйлайт. Акырын чыгып ыйлабай калат да балачы. Эгер ыйласа, адам ыйласа, же болбосо ошо жини келсе, сөзсүз ичинде бир эмоция бар, багындай чыкпаган, невыраженная эмоция деп коет. Ошону чыгарганга аракет кылыш керек. Анан эгер мен жазуу түрүндө көп техникаларды берем, эгер психологко келгиси келбесе, анда ошол эмне болду? Көрүнүп жатабы? Үнүңүз угулуп жатат, видео көрүнбөй калды. Эжекен ошол анан баягы мисалы үчүн кагазга эле ошол кайсы адамга кек сактап атасыңар, ошону жазгыла. Кандай сезимдер бар ошол адамга, эмне үчүн жиниңер келип атат, же эмне үчүн капа болуп атасыңар. Биринчи ошо бүт баардык эмоцияны жазыш керек. Анан кийинкисине силердин оюңар боюнча ал адамды кантип капа кылышыңар мүмкүн. Экинчисине ошону жазып, анан үчүнчү блокко ушул адам менен мамиле кандай өзгөрүүнү каалайсыңар. Ушул 3 блокту ушуну жазганда көбү айтат да, ал эле эмес, мен дагы аны капа кылган турбаймынбы деп, мындай өзлөрүнө рефлексия болот, өзүнө анализ берет. Эмне үчүн жазыш керек? Жазганда баягы кайра окуганда адам башкача көз менен карайт да. Башкача көз менен мындай болуптур, ушундай болуптур деп өзүнө анализ салат. Ошон үчүн жазуу жакшы деп ойлойм, жазса дагы болот. Же эгер жазуу жетишсиз болсо, кээде айтат, жаздым, жардам бербеди деп. Анда специалистке кайрылыш керек. Рахмат. Айрым учурда ыйлоо дагы адамды жеңилдетет го. Ушул тууралуу айтсаңыз дейт. Ыйлоо. Албетте, ыйлоо жакшы, ыйлаган жакшы. Эгер адам токтобой ыйлап атса, демек ичинде аябай көп горе, боль деп коет, оору бар да, психическая боль. Физическая эмес, психическая боль, жан дүйнөсү ооруп турат. Ошон үчүн адам ыйлайт да. Ошон үчүн ыйласа, анан бизде ыйлаганда эле мындай кылабыз го, чоң адам, аял ыйлап атса, болду эми ыйлай бересиң, болду деп эле токтотуп коюшат да. Ошол бир аз туура эмес да. Ыйлаганда, башка адам ыйлаганда жөн эле унчукпай, жанында туруп койгон дагы бул чоң нерсе. Это означает, бул адамдын эмоциясын кабыл алып атам дегенди билдирет да. Жөн эле эчтеке сөз айтпай эле ыйлап атса, унчукпай туруп, аягына чейин күтүп, анан ыйлап бүткөндөн кийин жакшы сөздөрдү айтып койсо, туура түшүнүп атам сенин абалыңды деп,
бул жакшы нерсе. Анан бизде көбүнчө эле токтотуп коет. Болду ыйлаба. Даже вот өлүмдө ошондой болот го. Баягы ыйлап баштасаң болду ыйлаба, адамдар жок. Анан адамдар келатканда ыйла адамдар келип атат. Бул ошол эле процесстен мындай жаман мындай карама каршы немелер көп да биздечи. Ошон үчүн ошодон дагы болушу мүмкүн. Бирок ошо ыйлаган жакшы негизи. Ыйлаганда да жанында уккан адам бар болгон жакшы. Негизи жашообузда ошо бир бизди толук кабыл алган адам болсо, адам бактылуу болот да. Бирок көп учурда биз бири-бирибизди толук кабыл албайбыз да. Мисалы үчүн бирдемке айтса деле болду деп токтотуп коебуз, уга албайбыз. Психолог негизи психологдор да кээде мындай келип ыйын айтып берсе, клиенттерге тез сүйлөп эле кеңеш берсе, бул дагы туура эмес иш алып барып атканы билинет да. Психолог угуш керек до конца. Эгер психолог аны укпай эле бөлүп сөзүн кетип атса, демек психологдун ичинде өзүнүн непроработанный вещи бар да. Биринчи психолог болуп иштердин алдында сен өзүң психологко барып, биринчи проблемаларыңды чечип, анан кийин психолог болуп иштеп башташың керек да. Ошон үчүн ичинде баягы неме күтүүс мындай чыдамсыздык жок да. Анан контейнирование деп коет. Ошон үчүн кичинекей балдарды кайсы балдар ийгиликтүү, баягы ката кылса деле, кандай кылса деле апалар бар го, мейли деп эле кучактап балдарын, мейли туура эмес болсо деле мейли ани мындай кабыл ала берет да, баласы кандай болсо дагы. Ошол балдар ийгиликке көбүрөөк жетишет да. Баягы кээ бир балдар бар го, канчалык аракет кылса деле апасы колуңан эчтеке келбейт, сенин колуңан бирдемке келе эле, кайра эле мындай эме критикалай берет, атасы же апасы. Андайлар кийин жашоодо дагы кыйналат да. Бирдеме кылса эле кылганга окшошпой эле кыйнала берет да, анан келишет да, мен ушу канча аракет кылам окшошпойт. Анан карап келсең эле ошо кичинекейден сценарий калыптанып калган да. Бир аз темадан чыгып кеттим окшойт, бирок бул кабыл алуу өтө татаал нерсе, бирок ошону үйрөнүүгө аракет кылса болот, мен ойлойм. Биз өзүбүз ошону үйрөнүп, мындай акырындык процесс да, сразу эле келбейт, бирок үйрөнсө болот. Кээ бирлери төрөлгөндөн баштап кабыл алышты билишет, эми бактылуу адамдар. Кээ бирлери жашоо учурунда үйрөнөт. Мен үйрөндүм десем болот. Мен дагы мындай үйрөнүп ушул нерсеге келдим акыркы 5-6 жылдан бери десем болот. Жумушка байланыштуу. Рахмат. Зубайда эже, сиздин сурооңузду биз кабыл алдык, жазыптырсыз. Сизге өтүнүч, азыр биз бүт жазуу түрүндө келген суроолорго жооп берип бүткөндөн кийин сизди сураныч ооз-2 байланышка чыгып берсеңиз, себеби бир аз түшүнүксүз болуп калыптыр. Анда кийинки суроого өтсөк, ресурстар кантип толуп турат? Дем алуу көнүгүүлөр кыймыл аркылуубу? Дагы кандай жолдору бар? Мисалы, мен коркуп турган нерсемди так элестеткенге аракет кылам дагы, эң жаман сценарийди элестетип, анан ошондон кийин эмне болот деп алдыга ойду таштайм. Корккон нерселерим менен күрөшөм деп бөлүшүптүр Гүлзат Байылиева. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз, Айгүл. Ресурстарды кантип толуктурабыз? Энергия эки түрдө болот да. Бириси врожденный, төрөлгөндөн берилген энергия, ата-энеден, табигаттан берилген энергия. Экинчиси биз өзүбүз жашоодон алган энергия. Анан ошол жашоодон кантип багы позитивдүү нерселерден, иштерден, бирөө менен баарлашуудан, ушу канчалык позитивдик немелер, впечатление деп коет, ушундайлар көп болсо, адам энергияга толот да. Негативдүү нерселер энергияны акырын алып коет. Ошон үчүн багы кээ бир адамдар жашоодо энергиясын толуктабай эле өзүнүн багы төрөлгөндөгү врожденный энергиясын иштете берет дагы. Анан ал врожденный энергия иштетилсе, аны толуктоо өтө кыйын да, ал толукталбайт. Ошон үчүн көбүрөөк позитивдүү болгонго аракет кылгыла дейт, жакшы нерселерди жасап, жакшы, мисалы үчүн кээде адамдар мындай өзүлөрүнүн каалаган нерсесин жасабай калат да. Көп балдарга маани буруп, күйөөсүнө, кайын журтуна, ишине, аялдарда көп ушул болот да. Мен айтам да, ошол балдарды дагы бир аз азыраак акча коротуп, ушу бардык нерседен кичине токтоп, өзүңөр үчүн бирдемке кылгыла депчи. Адам өзү үчүн дагы мындай жакшы нерселерди кылганды үйрөнүш керек да. Өзүн баалап, өзүн сыйласа, анан башкалар да сыйлайт да. Көбүнчө ошол позитивдүү окуялардан, впечатлениялардан энергия толукталат.
жакшы сүйлөшүү, анан ар кимдин өзүнүн типи болсо керек. Мен мисалы үчүн адам менен сүйлөшкөндө мындай жакшы бир сүйлөшүү, бир адам менен жакшы бир сүйлөшүү болсо, ошол толуктайт энергияны. Анан кийин мисалы үчүн кандайдыр бир табигатка чыгып келүү же болбосо анан мындай биз жасабаган нерсени да жасаганга аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн эгер бийлебеген болсоңор бийлеп көрүшүңөр керек. Ошондой биз кылбаган нерсени да кылып көрүшүбүз керек да, издеш керек. Сөзсүз түрдө адам өзүнө жаккан нерсени табат да, анан тапканда уже өзү билип калат да, мага ушул жагат же бул жакпайт депчи. Анан дагы бул жерде неме деп жазылып турат го, жаман сценарийди элестетип, анан ошондон кийин эмне болот деп алдыга ойду таштап, корккон нерселер менен күрөшөм деп. Албетте келечек боюнча ар бир адамда коркунуч болот. Анан ошол коркунучтар кээде алдыга жылууга мындай тоскоолдук берет да. Анан коркунучтарды эң жакшы мындай кабыл алганы да жакшы экен. Өзүм мисалы үчүн мен ушудан коркум деп признавать эткен да өтө кыйын да. Көбү ошону мындай кабыл албайт да, признавать этпейт да. Жок, менде андай нерсе жок деп тура беребиз да. Сен коркуп атасыңбы десе деле жок дей беребиз. Коркуп атам деген дагы бул жакшы. Анан кагазга жазып, мисалы үчүн эмнеден коркуп атам. Кагазга жазып койсо дагы мындай бир аз убакыттан кийин кагазды өрттөп же жок кылып койсо болот. Мындай эмне үчүн кагазга жазууну көп айтып атам? Себеп дегенде, баягы биз жазганда баягы ой материализация болуп атпайбы, бирдемкеге түштү да кагазга түштү. Анан аны биз жок кылганда баягыдан кадимгидей айрылгандай эле болобуз да, жок кылгандай болобуз. Ошо эгер мисалы үчүн өзүнүн ою менен күрөшкөндөн көрө кагазга жазып койгондо жакшы да. Анан же болбосо бирөөгө айткан жакшы. Анан такыр эч кимге айтпай эле ичинде сактап кечке ошол нерседен коркуп жүрө берсе, корккон нерсе көбүнчө орустарда мындай сөз бар: наши страхи — это наши желания, они сбываются депчи. Корккон нерсе сөз орундалып калат да. Ошон үчүн корккон нерсени айтыш керек. Мен корктум ушудан дегенден кийин эле байкасаңар, ошол нерседен уже коркпой калат да адамчы. Анан багындай коркунучтар бар, мисалы үчүн бийиктиктен, ал башка коркунуч. Алар башка. Дагы суроо келиптир. Сиздин сеанстарыңыз канча сомдон дейт? Мен буну айтпай эле коеюн, себеп дегенде бул жерге өзүмдүн сеанстарыма чакыруу үчүн келген жокмун. Эгер өтө мындай неме болсо, кийин жазсаңыздар болот. Анан мен байланышка чыгат сизге, ооба. Мааниси жокпу деп ойлойм да. Азыр биз көбүрөөк кайра акысыз ресурстарды көбөйтөлү деп ошого неме кылып атабыз да. Айгүл, анда биз recovery центр дегенде мен көптөгөн психологдордун тизмесин көрдүм. Ошону бул жерге жазып койсок болобу? Албетте. Группадан жиберип, Азыр мен Инстаграмдын немесин жазып коем, бирок группа болсо, группаңыздарга ошол списокты жөнөтүп койсоңуздар болот. Ал жерде эми бардыгы кыргызча неме консультировать этпейт, бирок кыргызчалары бар. Алар атайын ошол Сорос тарабынан даярдалып, аларга ошо айлык төлөнөт. Ошон үчүн коркпой эле кайрыла берсеңиздер болот. Эгер туура эмес нерсе болсо, мага деле чалып жазып айтсаңыздар болот. Ушундай туура эмес болуп калды же болбосо кабыл албай койду. Эртең мененки 8ден баштап кечки 8ге чейин ошол убакытта чалсаңыздар, кабыл албаса, айтсаңыздар болот. Себеп дегенде бул атайын алар окуп, айлык төлөнөт атат, ошону менен иштеп атат. Ошон үчүн аларга коркпой эле кайрылса болот. Анан стресс жеңүү боюнча кайсы китептерди окуганга кеңеш бересиз дейт. Чынында кыргызча китептер барбы жокпу билбейм да, орусча китептер бар. Анан эгер орусча десеңиздер, мен бир список кылып жөнөтүп коеюн сиздерге китептерди. Прям мындай неме кылыпчы, кийинчерээк мен сизге жөнөтүп коеюн, сиз бөлүшүп коюңуз. Просто кыргыз тилинде китептер жок да, көпчүлүгү орус тилинде. Анан орус тилинде бир сонун бир 5 китеп тандап туруп жөнөтүп коеюн. Мындай жөнөкөй адам окуганда түшүнө турган. Макул, рахмат. Айжамал кол көтөрүп жатыптыр. Анда микрофонуңузду иштетип, сурооңузду узатсаңыз болот. Айжамал, барсызбы? Ооба, консультация келсеңиздер болот, бирок мен
Номерди жазып коем, бирок неме да. Сиз кандай десем, мейли келип көрүңүз. Так, Айжамал. Айталиева, сурооңуз болсо, микрофонду иштетип, сурооңузду узатсаңыз болот. Болбой жатат. Байланышка чыга элек. Мына суроого деле жооп берейин. Неме боюнчачы. Адамга жамандык адам тарабынан гана келтирилет. Ушу зыян келтирбегенде баары жакшы болмок. Бара ошол себепкер адамды жек көрө баштайт, жек көрүү күнөөлөр дагы бир жамандыкка алып барбайбы? Эми жек көргөндө адам өзүнө гана жамандык алып келет да, себеп дегенде биз ичибизде жаман негативдүү эмоция топтоло берсе, биз өзүбүз ооруп атпайбызбы? Бирөөгө деле алып келет, бирөө кыйналат ошол адам менен сүйлөшкөндө, баягы чүнчүп кетип ичине кирет, бирок ошол көбүнчө негативдүү эмоциялар көбөйүп кеткенде биз өзүбүзгө зыян көбүрөөк алып келебиз да. Анан адам жамандык кылат, бирок ар бир нерседен, ар бир стресс кырдаалынан плюстарды табууну үйрөнүш керек да. Мисалы үчүн коронавируста деле аябай көп плюстар көп болот атпайбы? Ошонун позитивдүү жагын да алууну үйрөнүш керек. Анан негативдүү эмоция дегенде бизде мындай түшүнүк бар да. Мисалы үчүн мен азыр капаланып турсам, бул негативдүү эмоция, буну жок кылыш керек. Жок. Капаланып турсам, ошол капа болуп дагы жүрүп туруш керек да. Мисалы үчүн үй бүлөдө бир үй бүлөнүн мүчөсү капа болуп атса, капа болуш керек. Аны да кабыл алыш керек. Биз эмне капа болуп атасың деп урушабыз го. Ал да туура эмес да. Капа боло бериш керек. Бирөөсү жини келсе, жини келсин. Ошо үй бүлөдө ошону айтканга үйрөнүш керек да. Бул чынында өтө татаал нерсе айтуучу, өтө татаал. Мен как психолог катары менин жакындарым менен деле бул өтө кыйын да. Мен айта беришим мүмкүн, алар айта албайт, ушундай да. Ошону акырындан үйрөнүш керек. Ошо Адрес же телефон номериңизди бересизби? Мен номер телефона калтырып коеюн, китептерди мен Гүлизат сизге жөнөтүп коем. Биз группа аркылуу таратабыз. Азыр жазуу түрүндө чатка келген суроолорго жоопторду аяктадык. Эгер катышуучулар сурооңуздар болсо, микрофонуңуздарды иштетип, Айгүл айымга узатсаңыздар болот. Айгүл, чоң рахмат, аябай кызыктуу болду. Дагы ошентип уланта беребиз да, вебинарлар болуп турабы? Ооба, ошол вебинарларга келсеңиздер болот. Баягы арт-терапия же болбосо неме ошол мен ойлойм группага дагы иштешүү жакшы болот депчи. Жеке иштешүүгө караганда дагы эгер жеке өтө татаал маселе болбосо, группага келип, группада сүйлөп, группада оюн билдирип үйрөнгөн бул өтө сонун нерсе да. Кичинекей группада өзүнүн оюн айта алса, ачык микрофонду включать этип, бул демек группага да барганда өзүнүн оюн. Бизде кыргыздарда көп да бизде мындай оюн айтпайт, эмне кылам айтып, мени ким угат, социофобия көп да биздечи. Ошого группа, ошон үчүн кичинекей мындай группада ошону үйрөнүш керек да. Ошол көндөмдөрдү кийин чоң группаларга таратып салса болот. Анан эме мен кызык нерсе байкайм да, Германия менен Кыргызстандын ортосунда. Канчалык байланышы бар билбейм. Биякта ар бир көчөдө бир 4-5 психологдун эмеси бар да, офистери, кабинеттери, сыртта реклама. Сулуулук салондору жокко эсе да, аны издешиң керек. Анан Кыргызстанга барсаң, көчөдө бүт жерде кафе, сулуулук салондор аябай көп. Анан мындай айымдар деле аябай өзүнө карап, анан ошол канчалык байланышы бар билбейм, бирок эмнегедир ошо экөөнү байланыштырдым. Бул дагы стресстен арылтуунун бир жолу, жана өзүнө кам көрүп, кирпик чактап же ошондой нерселер.
Ооба, туура айтасыңар. Мына 90 жылдары бир америкалык окумуштуу бул жака келип изилдөөлөр жасап, анан ошол айтып атпайбы, баягы 90 жылдан бери бизде баягы СССР убагында жакшы кийим дефицит болгон, көп нерсе дефицит болгондуктан 90 жылдары аялдар ошол салонго, өзүн жасаганга, кийингенге көп мындай аракет кылып умтулушкан да. Негизи ошол нерсе бар болгондо мындай болбосо керек эле, баягы действительно дефицитте жашап жүрүп, анан ошону жеңүү мына 30 жылдан бери болуп атат да. Жан дүйнөгө көңүл буруу кийинчерээк келсе керек. Анан негизи жан дүйнөгө көңүл буруу да өтө мындай энергияны талап кылат, күчтү талап кылат, жоопкерчиликти талап кылат. Бизде азыр ошол жоопкерчилик азыраак болуп жатат, бирок ошол өтө кыйын да. Бизде эмне үчүн мына психологияга келип, айтып атпаймынбы, стабилдүү келип психолог менен иштеген адам өтө мындай аз да, мындай адамдар көбүнчө эле ошо сен эмнени жардам бере алат элең деп кетип калгандар болот. Себеп дегенде адам азыр кандай ситуация болбосун, мен бирөөнү күнөөлөгөнгө аракет кылам да, ичимден өзүмдү издегенге. Мисалы үчүн жакында мындай ситуация болду. Жакын бир адам, туугандарыбыздын күйөөсү аялын уруп коюптур да. Анан мен чуркаганга туура келди, себеп дегенде эч ким жок экен чуркагангачы. Анан мени чакырышып, анан барып больницага алып барып жүрүп, анан ошондо мындай өзүмө суроо бердим да, эмне үчүн сен ушундай ситуацияга кабыл болуп калдың деп. Анан биринчи мындай өтө феминисттик позицияны да кээде кармап коем да, аялдарга көп талашып, аялдардын көп тарабын талашып. Анан бирок акыркы жылдары мындай өзгөртүп атам да оюмдучу. Биз аялдарды гана эле талаша бербестен, эркектерди да кошо өнүктүрүп кетишибиз керек деген азыр менин позициям ушундай да, эркекти дагы аялды да өнүктүрүш керек. Кошо үй бүлөнү мындай алдыга чыгарыш керек. Аял эмес, аял лидер эмес, үй бүлөнү алдыга чыгарса, ошондо экөө бири-бирине көмөк болуп, ушундай позициям ушундай. Анан ошол жерде да ойлондум да, феминисттик позициямдан бир аз тартат, мындай кандай десем, аны мындай четке неме кылат окшойм, себеп дегенде феминистка боло берсең, балким ошондой ситуацияны чечкиңге туура келип калат. Эми бул чисто мындай личный нерсе болду да, мен өзүмө мындай ар бир ситуацияда биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мен эмне кылып атам? Бизди жаман абалга салып атса бирөө, ал дагы биздин күнөө болуп атпайбы? Биз ошого чыдап жүргөндүктөн бирөө бизди жаман абалга салып атат. Биз бирөөнү басынтып атсак дагы ал дагы мындай өзүнө суроо бергенди үйрөнүш керек да. Бул өтө татаал нерсе. Өзү менен өзү жолукканда ар бир адамда эго деп коет. Бул биз персона деп. Бул биз башкаларга көрсөткөн нерсе. И анын артында тень деп коет. Тень көлөкө тень деп коет. Биздин элдерге көрүнбөгөн сапаттарыбыз бар да. Анан ошол сапаттар ачыла баштайт да психолог менен иштегенде. Анан ошол сапаттар ачылганда көп адамдар коркуп качып кетишет да. Жок, мен андай эмесмин депчи, качат. Бул өтө татаал нерсе. Ошон үчүн мен мындай биздин кыргыздар барбайчы, мындай дегенден алысмын. Бул жөн эле баягы тарых эволюциянын немесинде болуп жаткан нерсе. СССР убагында ошо дефицит болуп, азыр биз көбүрөөк келбетке акцент жасап атканыбыз да ошодон болсо керек. Бирок бара-бара балким жан дүйнөгө көбүрөөк көңүл бурганга үйрөнөбүз. Айгуль, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот сегодня говорят о прокрастинации. Вот как бороться с прокрастинацией? Особенности у студентов проявляется. Вот какие вы рекомендации можете дать как психолог? Прокрастинациянын себептери бар. Мисалы үчүн студенттердикин алсак, студент өзү тандады окууну. Эгер мисалы үчүн өзү тандабаса, ата-энеси себепкер болсо, ал ошол прокрастинация аркылуу сопротивление болот да. Мен буга окугум келбейт, бу депчи. Анан эгер өзү тандап, бирок анын азыркы жаштардын да бир өзгөчөлүгү, азыркы жаштар жалкоо десек болот. Но в каком смысле? Мындай мурда совет учурунда адамдар иштегенге үйрөнгөн да, себеп дегенде мамлекет иштете берген да адамдардычы. Ошон үчүн байкасаңыздар чоң адамдар мындай карысы жашы, мындай кары болсо деле иштей берет да, иш кыла беришет. Азыркы жаштар мындай лишний иш кылгысы келбейт. Алар мындай ойлонот да, бул иш мага эмне алып келет?
мунун артынан эмне турат деп мындай жалкоо бул жаман түрдө эмес, жакшы эле түрдө ушундай көп болуп калат. Ошон үчүн студенттер ошону ойлоно берет да, бул мага эмнени алып келет, кылсамбы, кылбасамбы деп. Анан дагы бир учурда прокрастинациянын тамыры жаш балалык кезден болушу мүмкүн. Баягы ата эне сенин колуңан эчтеке келбейт, же болбосо сен туура эмес кылып атасың деп көп критика болсо дагы азыркы жашоодо бирдемкени кылгандан корко берет. И дагы бир себеби, кичинекейден баштап биз балага үйрөтпөйбүз иш кылыштычы. Биз көбүнчө эркек балдардын ордуна апалар өзлөрү кылат. Эркек балдар азыр мисалы үчүн мурда эми айылда, например, жумуш бар да, мал карайт, шаарда балдарда жумуш жок да. Анан ошондо кыздарын идиш жуудурат, неме кылат, а балдар эч кандай жумуш кылбай калып атат да. Анан биз да таң калабыз да, почему наши мужчины не работают деп. Кичинекейден баштап неме бар, специальный таблицалар бар. Что должен уметь делать ребенок 3 лет, например? Садиться в горшок, ну, я грубо говорю, да, там, надеть что-то, бирдемекенсин кийип, чечип. Ар бир возрастка өзүнүн немеси бар. Ошону үйрөтүүгө аракет кылыш керек. Бул деген муну билдирбейт, например, 3 жашар баланы дайым өзү кийинсин деген эмес, жок. Анча-мынча өзү кийингенге аракет кылса, күтүш керек, мейли кийсин өзү жегенге аракет кылса, биз колунан алып эле өзүбүз тамак берип коюп атпайбыз. Жеш керек, ошону кылыш керек, тамдоону да жасаш керек. Биз балдар үчүн өзүбүз тамдап коюп атпайбыз. Мисалы үчүн магазинге кирсең, мындай болду, кичинекей бала мороженое тамдап атат да, баягы лёд. Мен айтып атам да, бул лёд, бул жаман десем, жок, мен ошону алам дейт. Анан ошону алып бергенге туура келди, акем баласы. Анан алып бердим. 1-2 жолу алып, андан кийин уже түшүндү да, ошол эмени мороженени тамдабай калды, жакшы сапаттуусун тамдап калды. То есть биз ошол бала жаман нерсени тамдаса дагы ошого чыдап до конца тура бериш керек. Анан акырын ошол өзү талдап жакшы нерсени тамдаганга үйрөнөт. Бул бизде мындай маданиятта ата эне бала үчүн решать этип, бала үчүн кылган нерсеге көнгөнбүз да. Или экинчи нерсе, биз балага совсем эле бардыгын жүктөп салабыз. Например, бала кароону да жүктөп салабыз. Кичинекей кыздар балдарын, өкөлөрүн, немелерин, инилерин багышат. Бүт баарын жүктөп салат. Үйдүн дагы турмуш, тиричилик, тамак жасоо, үй жыйноо, бүт баарын ал да туура эмес да. Ошон үчүн эне кызы менен бөлүшүш керек. Мисалы үчүн жумасына 3 жолу ал тамак кылса, 4 жолу эне кылыш керек. Все-таки она же мать. Ал кыз суранган жок да, мен мага бала төрөп бер, мен үкөлөрүмдү карайм, инилеримди карайм депчи. Жок, это же ты, мама. А бизде энелер ушундай балдар көп келет. Мен кичинекейимде инилеримди баккам, я была им как мама депчи. Ошон үчүн ошол нерсени мындай дозасы менен берүүнү үйрөтүш керек да. Ошондо бала, ошондой балдар кийин чарчап калат да, чоңойгондо я не хочу дейт. Или чарчап калат, или наоборот, мындай бүт бардык нерсени кыла берет, и другие на них ездят, и башкалардын да ишин кылып ушундай болуп кетет да, ошо эки крайность. Ошон үчүн кичинекейден баштап ошол нерсеге үйрөнүш керек го, мындай доза менен берип, анан ар бир өзү үчүн мындай жоопкерчиликти алып, ошондо бала жоопкерчиликти алганды үйрөнөт да. Мисалы үчүн биз ага шарт жаратып берсек, тамдаганга шарт жаратып берсек, анан бүт баарын ата эне кыла берсе, чоңойгондо эле бала айтат, сен өзүң тамдадың окуну, эми өзүң окуй бер депчи. Ушундай да учурлар көп болот да. Ошо прокрастинациянын ошолор, ошо коркунуч, балалык кезден сценарий, же болбосо ошол өзүнүн тандоосу эмес, и азыркы замандын талабына алар ошол жалкоо болуп атат. Бирок онтейин десең андай эмес да, азыр жаштардын арасында да аябай мээнеткечтер көп да. Өзүнүн ишин кылгандар көп. А жалкоолор 40 жашта деле жалкоолор бар да. Бул көбүнчө ошо тарбиядан чыккан нерсе да. Үйдө эмнени көрсө ошону кылат да балачы. Анан өтө эле көркөлөтүп неме кыла берген бул деген урушуш керек эмес, просто ошо жакшы сөз менен жеткириш керек да балагачы. Туура жооп бер, мындай түшүнүктүү болду жооп бергени. Рахмат, молодец, аябай жакшы. Анан вот биякта да суроо айтып атат. Перфекционизм, анан прокрастинациянын айырмасы суроо берип атат. Перфекционизм бул да эми тоже. Перфекционизм бул ар бир ишти эң сонун аткарууга умтулуу. Кандай иш болбосун, ошо эң сонун аткарыш керек да.
Прокрастинация бул ишти күндөн күнгө калтырып кое берүү. Мисалы үчүн бүгүн үй жыйнашым керек, жок эртең жыйнайм, же бүгүн эссе жазышым керек, жок эртең жасайм, эртең деп калып кете берет. А перфекционизм наоборот, ошол алар мындай перфекционист адамдар прокрастинатор болбойт. Көбүнчө бул А типтеги адамдар перфекционист. Алар ар бир кылган нерсесин сонун кылганга аракет кылат. Бул жакшы, көп учурларда, көп пайыз мындай, во многих случаях это хорошо, это большой плюс, но кээ бир учурда мындай болот да, мисалы үчүн аял күйөөсү дейли. Аял айтат да, анча мынча мындай экөөбүз бир жака чыгып келбейлиби десе, күйөөсү айтат да, мен азыр акчам жок, мен сени там бул жака алып барып келгим келди эле, бирок азыр акчам жок. А на самом деле бул перфекционизм, позиция перфекциониста да. На самом деле аялга кафеге деле барганын кереги жок. Балким экөө жөн эле мындай бөлөп калып сүйлөшүп, жөн эле жакшы убакыт өткөрүүнү талап кылат да. Аялдарда да ушундай перфекционизм бар. Мисалы үчүн мен денем жакпайт өзүмө, мисалы үчүн мен 100% жакшы мындай келбетим жакшы болуш керек. Ошо, например, бирдемкени башташ үчүн. Ошондой учурларда перфекционизм минус болуп калат. Бирок бул уже нарциссизмге кирип кетет. Адам баягы өтө эле ошого зациклен болсо, уже расстройство бар да, расстройство личности деп коет. Ошон ар бир немелер черты деп коет. Ошол черты бизде бар, баарыбызда. Нормада болсо, нормадай ошол черталар норма түрүндө болот и патология түрүндө болот. Патология өтүп кеткенде уже специалисттин жардамы керек. Анда өзүнө дагы зыян таасири келет и башкаларга дагы. Ошон үчүн перфекционизм көп учурларда жакшы, кээ бир учурларда ошол адам өзү эле кыйналып калат да. Себеп дегенде, мисалы үчүн жаңы иш баштаганда деле кээ бир адамдар идеальный башташ керек да. Ал азыр заман андай болбой калды, азыр заман тез өзгөрүп атат. Ошон үчүн бир нерсени баштаганда кээде кандай болсо деле баштап көрө бериш керек. Баштагандан кийин минус плюстарын көрөсүң, оңдойсуң, дагы ушинтип оңдоп кете бересиң да. Бизнесте көп да ушундай нерселерчи, анан идеальный момент болбойт да эч качан. Жок. Перфекционизм прокрастинатор эмес. Вот түшүндүм азыр, неме жакшы кылайын деп неме кылганын силер прокрастинация деп атат окшойсуңар. Жок. Перфекционист бул багы айкалышып кетет, бирок прокрастинатор бул чынында коркот кылууданчы. А перфекционист ал коркпойт, ал кылып эле жасайт анычы. Просто убакыт талаптап жасап кылат дагы, анан чыгат ошо менен. А прокрастинатор ошол кылам деп ал кылбай да калышы мүмкүн да. Экөөнүн бир аз айырмасы бар. Айкалышып кетет чындыгында, бирок айырмасы бар. Перфекционизм чаще всего перфекционист адамдар кылат ошол нерсени да, аягына чыгат да. А прокрастинатор кылбай да коюп ошо менен калып кетиши да мүмкүн да. Рахмат, абдан жакшы жооп бердиңер. Рахмат. Айгүл кошуп коеюнбу? Эми англис тилдүү ошондой түшүндүрмөлөрдөчү экөөнүн байланышы тыгыз деп айтат да, ошого мен жазганым. Прокрастинациянын деле түрлөрү бар да. Кээ бирлери жанагы жалкоолук болуп кирип кетет. Кээ бирлери жана шылтоо издеп эле, даяр шылтоо да ал, же ошо баары азыр кыла албайм, кийин ошо сонун кылам деп туруп ошол учурда кылбайт. Бирок ал перфекционизмге кирбейт. Анда перфекционист. Перфекционист адамдарды мен как А типинде билем, алар кылат, сөзсүз түрдө кылат. Алар эч калтырбайт да. Прокрастинатор жүрө берет. Алар под перфекционистов могут косить дегендейчи. Они под них косят, но они не перфекционисты. Перфекционист адам мен көп, мен немемде аябай, айлана чөйрөмдө көп перфекционисттер кылат аларчы. А типте адамдар. А те, которые говорят, я хотел лучше сделать, но откладывают, это прокрастинаторы, но они не признают. Они могут говорить, да, я хочу лучше сделать, но они не признают, на самом деле у них внутри больше страхов, так көп коркунуч болушу мүмкүн жасагангач. Анан бул дагы контроль, бул дагы башка себептер бар, эмне үчүн алар андай кылат. Бирок көбүнчө перфекционисттер кылат. Наоборот, айтышат го, перфекционисттер кылбайт себеби ошо убакыт сааты жетип элек, супер формасына кире элек деп эле жүрө беришет, жасабай. Перфекционисттер бул мындай көбүнчө терс көрүнүш катары кабыл алынат да, перфекционисттерчи. Нет, перфекционисты же наоборот быстро делают.
Жана успех это другое и да, это бул англис сөзүнөн да перфектный. Мен окуп көрөйүнчү, мейли англисче вариантын окуп көрөйүн, бирок перфекционист деген бүт бардык жашоосун жакшы болушун каалайт го. Алар ошол тезирээк ошону жакшы кылганга аракет кылат да. Мисалы үчүн азыр шанс болуп атса, перфекционист сразу ошол шансты алат да кылат. И ошол энергиясы азбы жокпу ошого жеткирип ошону кылат. А прокрастинатор ошо шанс турса дагы кийинчерээк кылып коем деп жүрө берет. Ошон үчүн силер мындай бир аз путаница болуп атат да. Жок, эки бөлөкпүз. Ооба. Прокрастинатор такыр башка, перфекционист башка, бирок ортосунда тиги жагы болгон үчүн бул жагы эметет да. Просто прокрастинатор мисалы үчүн откладывать этип жүрө берет дагы, бирок ошондо кийин жасаса деле багы идеальный болбойт да. Ошонусу проблема болот да. Идеалдуу түргө жеткирбейт да. Түшүнөсүңөрбү? В чем разница между перфекционистом и прокрастинатором? Прокрастинатор эртеге калтырат, 10 күндөн кийин, 10 айдан кийин жасаса деле баягыдай эле результат жасайт да. А жакшы кылган адам ал тез эле жасайт анычы, тез эле кылат. Кылам деген адам тез эле кылат. Ал жок жерден ресурс табып кылат да. Вот это принципиально большая разница. А эртең кылам деген адам есть обязательно. Жок, мен экөө бир деген жокмун. Жок, бул такыр эки башка нерсе, бирок перфекционизмди ошо англис тилдүү же ошо Европада мындай терс көрүнүш катары айтышат дагы. Анан перфекционист өзүн ошо бүт ишти ыраты менен жумуртканын ошо кыры жок, кандай ошо жумурткадай кылам деген адамдар мисалы үчүн да, ошолор дайыма аягына чыкпайт, ошолор перфекционист дейт да. Прокрастинатор такыр башка нерсе да, убакытка байланышкан. А перфекционизм бул результатка байланышкан нерсе. Анан ишиңизди окуп көрсөңүз, ошентип туруп бизде университетте деле айтат да, силер перфекционист болбогула деп эмелерге, студенттерге айтабыз. Кандай болсо дагы жазып туруп тапшыргыла. Эме деп үйрөткөн ошо бир профессор. Не на отлично пишите, на хорошо. Бир отличного жазылган эссенин ордуна 2 же 3 хорошону, бир утту тапшырсаңар, ошол жакшы депчи. Ну вот өзүңөр айттыңар, перфекционист ушундай адам да, прокрастинатор ал вообще тапшырбай жүрө берет да. Ну, если человек откладывает, это не означает, что он сделает хорошо. Поверьте, человек, который делает хорошо, он делает сразу. Вовремя дедлайн убагына бүтөт да. Мен просто я по себе тоже знаю, откладывать эткенде эч качан жакшы результат болуп кетпейт. Кылам дегенде адам табат да ресурс кылгангачы. Ооба, дедлайн бүтүп отура бергенчи, ушул как раз дедлайнды бүтүп отура берген, анан дедлайн өткөндөн кийин да жүрө берет го, ошол прокрастинация. Ал перфекционизмге эч кандай тиешеси жок. Бул чисто прокрастинация. Ал жакта себептер көп болушу, эмне үчүн прокрастинирует, аны уже изилдеш керек, ар бир адамдыкы өзүнчө да. Мисалы үчүн менде мындай прокрастинация бар. Мен бир нерсени кылгым келбесе, демек ал иштин аркасында жакшы нерсе жок да, ал нерсе чыкпайт да. Мен ушунда у меня внутренняя интуиция бар. Например, или бир жерге барыбызды 9-га барышыбыз керек. Мен кечикпегенге аракет кылам. Бирок мен ушул күнү кечигип атсам, демек ошол жакта да баары кечигип келет. Ушундай сыяктуу да внутренний вот этот очень хорошо работает на ошол учурларда мен кылбай жүрө берем, анан чынында карап көрсөң, алар да кылган жок, эч ким кылган жок, и вообще не надо было дегендей да. Ошондой прокрастинация бар да менде. А вот когда человек просто откладывает, не знаю, хорошо, я поисследую, но мне кажется, это разные вещи. Байланышы бар олар, туура. Рахмат. Рахмат Айгүл, эң жакшы маек болду. Катышуучулардан дагы сизге абдан чоң ыраазычылыктар келип жатат. Абдан жакшы маанилүү маек болду. Көптөгөн ушул азыркы күндөгү стресс жана тревога деп коебуз, орусча. Ошолор жөнүндө биз абдан жакшы терең маалымат алдык. Ар бир нерсенин себеби бар экен. Ошолорду билдик. Өзүбүздүн тест жасаганыбыз дагы жакшы болду. Өзүбүздүн
өзүбүздүн кайсы белгилерибиз басымдуураак экенин билип алдык. Кайсыл тип А же Б типте экенбизби, өзүбүзгө пайдалуу бир көнүгүүлөрдү үйрөндүк. Азыр анда бизде суроолор бүттү окшойт. Ойлойм, анда биз абдан эле мындай охватили, я думаю, да. Бүт эле катышуучулардын берген суроолорун толук эле жооп бердик окшойт. Бир комментарий келиптир. Кагазга жазуу керек деген аябай жакты. Эч кимге айта албаганды жаза алабыз. Туура. Ушул ыкмадагы бизге жакшы кеңеш болду Айгүл айым сизден. Себеби көбүнчө чындап эле айта албаган нерсени, купуя бир нерсени же бир жүрөк өйдүү нерселерди анда биз кагазга жазсак дагы жакшы ыкма экен. Аны да билдик. Чоң рахмат, кызыктуу болду. Айгүл, сизге рахмат, убактыңызды бөлүп бизге көптөгөн жүрөк өйдүү суроолорго жакшы, маанилүү жоопторду бердиңиз. Рахмат. Катышуучулар, сиздерге дагы баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Айгүл айымдан биз 5 жакшы психология боюнча китептердин тизмесин күтөбүз. Сиздерге группалар аркылуу жиберип коебуз. Гүлзат эже, да. Кундуз Каримова кол көтөрүп атат го? Кундуз. Менде көрүнбөй калыптыр кол көтөргөн. Макул. Байланышка чыгыңыз анда. Кундуз Каримова же кокусунан көтөрүлүп. Ооба, мен көп болду эле кол көтөргөнүмөчү. Мен даже бир эки нерсени унутуп деле калдым окшойт. Мен көп нерсени айтайын дедим эле. Айгүл, чоң рахмат биринчиден. Анан азыркы баягы стресс жөнүндөгү маалыматтарды биз эми анча-мынча кээде иште пайдалансак болобу деген суроолорум бар эле. Анан дагы экинчи суроом болсо, баягы А типте, азыр меники А типтеги болду да. Анан чындыгында эле баягы өзүмө көп зыяндар алып келгени үчүн мен бир аз ошол эмеден Б типке өтсөмбү деп ойлонуп аттым эле да. Азыр чындыгында эле ошол берки Б типке өтүп турган деле жакшы окшойт. Себеби дегенде баягы адамдын ден соолугуна кыйла эле зыян келип калат экен да. Ошондо туура эле болуп калабы, кандай болот деген суроолор. Анан кийин дагы үчүнчү неме, мына тестте баягы аралыктагы ортодогу жооп кошулса жакшы болобу эле дейм да. Себеби дегенде кээде бир нерсени ошо бир жоопту айтканда ооба же жок дегенден көрө кээде деген дагы жооп коюлса жакшы болобу эле дейм да. Себеби мага ошондой учурлар туура келип калды да, кээ бир неме суроолоргочу. Анан дагы төртүнчүдөн ошол тестти анча-мынча жумушта пайдалансак болобу деген суроом ошол. Рахмат. Рахмат, Кундуз эже. Биринчи неме боюнча тестти ГД деген тест мындай да, тест башка адамдар менен тестти түзүү бул өтө кыйын. Тестти түзүп, аны апробация, валидациянын процесстери көп. Симптомдорду биз ооба же жок деген жооп бар да. Мен аны өзүм мындай ойлоп тапкан жокмун. Бул готовый чет мамлекетте иштетилип, Россияда иштетилген тесттерди алдым, кыргызча котордум. Ошон үчүн аны мен өзгөртө албайм. Анын үчүн мен жаңы тест түзүшүм керек, же болбосо ошол тесттен кийин дагы көп аябай жумуш аткарыш керек да. Ал тестти бир немеге кошкондон кийин аябай көп жумуш талап кылат. Бизде тестология аябай өнүккөн эмес, акырын, эми билбейм, балким келечекте өнүгөт. Ошон үчүн тестке кошо албайм. Вот ошо болгон нерсени неме кылдым. Бирок симптом эч качан кээде болбойт да. Болот, мындай түшүнсөңүздөр болот. Симптом мисалы үчүн акыркы бир айды алсаңыз болот, же акыркы бир жуманын ичинде ушул симптом көп болуп калдыбы,
Эгер көп болуп жүрсө ооба деген жооп келет да. Эгер сейрек кездешсе анда жок болуп калат. Мисалы үчүн 1 жылдын ичинде байкабай жүрө бересиңер, бирок симптомдор болуп жүрө берет да. Анан ошону көбүрөөк болсо, мисалы үчүн 50%дан ашса, анда ооба жооп кете берет да. Эгер мындай силерге мисалы үчүн уйку бузулуусу силерге кыйынчылык алып келип атабы, демек ооба. Эгер анча-мынча уйку бузулуп пока мындай неме болбосо, жок деп жооп берсе болот. Ушундай сыяктуу да. Биринчиси, экинчиси Б группага өтсөңүз болот. Анан албетте адам өзү тандайт да, мисалы үчүн жумушта деле көп жумуш келет да, кээ бирлер ала берет да. Мисалы үчүн ошол жумуштучу аткара аламбы, аткара албайм, мага карабайт. Үйдө мисалы үчүн карашыңыз керек да, үйдө кандай неме, канчалык нагрузка үйдө. Мисалы үчүн күйөөңүз сизге жардам берип атабы, балдар бар, балдарды ким карайт? Ошол сиздин энергияңыз көп жака бөлүнөт да. Ошону сиз өзүңүз карап, анан бир жерден мисалы үчүн бир нерсени азайтып, көбүрөөк мындай кандай десем, азыр жумуш көп, бирок ошондон дагы сизге ырахат алган жумушту көбүрөөк тандаш керек. Сизге жаккан жумушту, же сиздин оюңуз боюнча көбүрөөк пайда алып келген жумушту. Мындай адам тамдоону да үйрөнүш керек. Бир нерседен отказываться этип, бир нерсени тамдаганда. Мисалы үчүн менде көп учурлар болду, баягы проекттерге мындай интриги болуп, бир нерседен чыгарабыз бул деп. Ушундай ситуацияда дагы мен мындай ойлойм да. Бул нерсе болбосо, демек андан да жакшы нерсе келет депчи. Ошон үчүн мындай жашоодо көбүрөөк бизге ырахат алып келген, бизге жаккан нерсени тандай берсек, жашоо ошого жараша мындай уланып кете берет да. Мисалы үчүн көпчүлүк психологдор эмне үчүн частная практиканы баштабайт? Коркот да, мен частная практика баштасам, мен кантип өзүмдү багам депчи. Чынында туура, бул кыйын, бирок адам ошол нерсени чынында жактырса, ишин жакшы кылса, клиент келе берет. Өзүмдүн кесибимде неме мисал кылып келтирип атам, ушундай сыяктуу. Биз жаккан нерсени тандасак, баягы адамдын көзүнөн деле көрүнөт го, жактырып иштеп атканы. Мындай жактырбай иштегенде дагы адамдар уже байкап калат да. Биздин жумушта особенно өзүңдүн ишиңди жакшы көрбөсөң, ал тез эле билинип калат дагы. Адамдар дагы мындай аны тез мындай сезип калат. Ошондуктан көбүрөөк өзүңүзгө жакшы жаккан нерселерди кылганга аракет кылың. Анан эгер башка адамдар, мисалы үчүн башка адамдан жардам сураганды үйрөнүш керек да. Биз жардам сурай албайбыз го. Жардам сурап, ошо мисалы үчүн бир жумушуңузду анча-мынча башкаларга делегировать этип берип, ишенип, ошондой ошондо азаябы дейм да, стрессчи. Ошол анан эгер мындай иште колдонсок, эгер сиз психосоциальный работага азыр консультациялар жүргүзүп жатсаңыздар, мисалы үчүн кыргыз тилдүү специалисттерге эгер супервизия сыяктуу же бирдемке керек болсо, бир экөөбүз бөлөк сүйлөшүп, бир занятие өтүп берейин. Себеп дегенде мен азыр көп супервизияны в основном Москвадан алам да, ошол кыргызча бир өтүп көрөйлү, силер көргүлө кандай депчи. Анан мындай мен ойлойм, супервизия керек да специалисттерге. Анан именно мен айткан техникаларды колдонсо болот, тестти колдонсо болот, албетте бүт барынушууларды колдонсоңуздар болот. Жазууну деле колдонсо болот. Эми индивидуально го, клиент менен иштегенде мындай өзүңөр карайсыңар да, кайсыңыз туура келет, кайсыңыз туура келбейт. Бирок бүт баарын колдонсо болот. Бардык суроолорго жооп бердимби? Ооба, рахмат чоң. Айгүл, рахмат. Элдер азыр эми катышуучулар бир аз мындай ачыла баштады окшойт. Суроолор келе баштады кайрадан. Ооба. Себеби эми мындай тестте эң көп балл болду дейт. Тесттечи мен эми көбүндө азыр 40 баллдан жогору болушу мүмкүн. Бир нерсени айтып кете турган нерсе, бул азыркы учурдагы стресстин деңгээли. Бир айдан кийин же бир 6 айдан кийин башкача результат болушу мүмкүн. Ошон үчүн башында тестте жазылган бул азыркы учурдагы стресстин деңгээли. Мисалы үчүн бир айдан кийин бизде жашоо сонун болуп кетсе, силерде да өзгөрүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн коркпой эле койгула. Бул демек азыркы учурда сиздер мындай напряженный болуп, бирдемкеден жалак болуп, бирдемкеден тынчты алып жаткан кези болушу мүмкүн. Ошону просто мындай талдап көрүш керек да. Эмне менин жан дүйнөмдө азыр көбүрөөк мындай что бередит мою душу дегенде, эмне көбүрөөк мага неме болуп атат деп. Ошону мындай биринчи источникти билгенге аракет кылыш керек да.
эмне мени кыжалат кылып атат, что меня больше всего беспокоит? Балдарга коркунучпу же мындай күйөөңөрбү же туугандарыңарбы же ата энеңерби, биринчи ошону неме кылыш керек. Анан мен бул жерде бир нерсе менен бөлүшүп кетейин. Менин 2 жакын мындай адамым азыр группе риска да, аларга мындай ковид жукса эле, я не знаю да эмне болуп кетет. Бирок мен башында мартта эле билбейм силер кандай, мен мартта эле бул нерсеге аябай серьезно карагам. Мартта эле уже түшүндүм, себептен олимпиада ошого маракелерди откладывать эткенден кийин эле мен түшүндүм, бул аябай эле серьезный нерсе экен. Минимум 1 год мы будем работать онлайн, учиться онлайн деп буга сразу настрой болдум. Анан ошол 2 адамды дагы мен контролдо албайт экенмин да. Алар биринчиден менен бөлөк жашайт, экинчиден алар мендей психолог эмес же менин түшүнүгүмдөй жок да. Алар мисалы үчүн эртең ооруса антибиотикти ичип алышы мүмкүн, туура эмес колдонуп, дагы бирдемкелер кылып алышы мүмкүн. Ошон үчүн мен мындай ответственность бир аз снимать эттим да. Я доверилась просто Богу. Кудай өзү мындай бул жерде дагы жизнь лотерея болуп калды да. Кудай жардам берсин депчи. Биз бүт бардык нерсени контролдоп, бүт бардык нерсени чече албайбыз. Ошол адамдын өзүнө дагы жоопкерчиликти бериш керек. Мен ушундай кылгандан кийин жеңилдедим. Ал адам дагы өзүнө жоопкерчиликти алат да. Ошондой сыяктуу. Биз бүт бардык нерсени контролдоп жүрө албайбыз. Энелер көбүнчө ошондой болот, аялдар бүт бардык нерсени контролдогусу келет. Бала үчүн кам көрөт, күйөө үчүн дагы кайын журт, өзүнүн ата энеси, иши, жумушу ушундай. Ошого көнгөн да аял киши. Бирок контролду ошо бирөөгө бергенде үйрөнүш керек. Татаал нерсе билем, бирок аракет кылса болот. Ошого мен айтып атпаймынбы, 12 сессиялык психологический группаларды кылайлы деп келгиле, мисалы үчүн 12 адам бир группада иштейт. Жумасына бир жолу жолугушу болот, 1 сааттык же 1,5 сааттык. Ошол 8 жолу же 12 жолу болот көбүнчө. Ошол жыйынтыгында көрөсүңөр да кандай өзгөрүүлөр болгонунчу. Менин предложением только ошол. Анан энергияны туура колдонуу боюнча дагы талкуу сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Себеп дегенде энергия боюнча дагы тесттер өзүнчө бөлөк бар, дагы маалымат көп, китептер бар. Анан азыркы учурда бизнес психологияда энергияны туура колдонуу көбүрөөк талкууланат да. Себеп дегенде кандай лидер бизди алып кете алат? Энергичный лидер, энергиясы бар лидер. Биздин азыркы лидерде энергия жок. Даже вот Атамбаевда энергия көбүрөөк болчу. Ал жаман сүйлөсө да бирок чыгып мындай бир энергия болчу да. Биз азыркы биздин лидер аябай Б типте, пассивдүү, жанындагы адамдар да үйрөтө албай атат же ал өзү каалабай да мындай алып кете албай атат да. Ошон үчүн азыр лидерствода көп энергияны обсуждать этишет. Эгер кааласаңыздар, давайте вот бир аз убакыттан кийин энергияны да талкуу кылайлы. Анан кыргыздын өзүнүн салтында дагы энергия боюнча көп материалдар болсо керек деп ойлойм. Эгер кыргыз тилчилер болсо же кыргыз мындай немелерин билген болсо жакшы болот. Айкалыштырыпчы. Кыргызчылык менен айкалыштырган. Рахмат, Айгүл. Суроолор аяктап калды окшойт. Китептин тизмелерин ооба жиберебиз, группа аркылуу таратабыз. Башка суроолор? Ооба, бизге башка лидер керек азырчы. Бизде чынында аял керек. Хотя бы ушундай период аял керек. Эркектерде билбейм. Ооба, туура. Жаңы Зеландияда вирус токтоду окшойт. Бирок аял кишилерчи биз мындай жерлерде мындай лидер болуп, акырын ошол лидердичи мындай аялдар колдобой атат, аял лидерлердичи. Аялдар эле колдоп салса болот. Көпчүлүк население аялдар болуп атпайбы? Бирок ошо аялдарды колдобой атат да. Бизде мындай деген нерсе бар да. Аял руководитель болсо, интрига көп болот, конфликт көп болот. Анан аялдарга өсүүгө жардам бербейт деген нерсе бар. Муну изилдөөлөр болгон, бизде деле бар. Көпчүлүк аялдар чын-чынына келгенде ошентип презентация этишет да. Ошон үчүн аялдар өзгөрүш керек. Аялдар
колдош керек. Анан аялдар дагы объективдүү болууну үйрөнүш керек. Себеп дегенде аялдарда чындыгында конфликт көп чыгып кетет эркектерге караганда. Эркектер бир аз башка болот. Это мы различаемся. Вот дифференциальная психология деген целый предмет бар. Ал жерде аялдар менен эркектердин кандай айырмачылыгы бар? Бүт бардык немелерде бизде айырмачылыктар бар да. Ошон үчүн балким да келип калабыз ошол заманга. Суроолор түгөнсө кол чаап коелу баарыбыз. Рахмат Айгүл. Рахмат Айгүл, чоң молодец. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма байланышта болуп туралы Айгүл. Сизге чоң рахмат. Катышуучулар, сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Баарыбызга ден соолук каалайбыз. Кийинки 2 саат отурганда рахмат, 2 саат болуп кетти. Рахмат, аябай сонун пайдалуу болду. Ооба, Уюштуруучуларга дагы рахмат. жакшы ишеничтүү маекке аябай ыраазы болуп отурабыз. Баарыбыз